суранышыңызга өтүнүштөрдөн улам биз агаларыбызды бул жерге чакырдык. Муфтий, Азиретти муфтий Максат акебиз келди. Жана Абдышүкүр акебиз баарыбызга таанымал. Бир кичине өзүңүздөрдү мындай айтканда адеп, аклак, тынч болуп буга чейин кандай кылсаңыз ошол мындан кийин да ушундай деп угуп койсоңуздар. Андан кийин суроо жооп болобуз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Urmattуу musulman bir tugandar, urmattуу mekendештер, Allah Taalaga çeksiz mактоолор bolsun. Barыбызды жоктон бар кылып, мусулман кылып жаратып, ушул Орусия мамлекетинин борбору Москвада чогултканда дагы мечитте чогултуп, дин тууралуу сөз укканга, сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бергендигине Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Урматтуу ага-инилер, эң биринчи айта турган нерсем, эки дүйнөнүн бактылуулугун ар бир адам өзү жүрөгүнөн эңсейт. Эки дүйнөнүн бактылуулугун Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам алып келген. Жетим болуп, кембагал болуп, бактылуулуктун туу чокусуна жетип көрсөткөн. Bu бактылуулуктун эң биринчи түбү, пайдубалы Алланы таанып, Алланы жакшы көрүп, Алла Таалага моюн сунуп, Алла менен байланыш түзүп, Алла субханаху ва тааладан коркуп, Алланы карап жашоону өткөрүүдө деди. Ар бир инсан өзүн жаратуучусу менен байланыш исламдын биринчи талабы. Biz bunu iman deyimiz, tevhid deyimiz. Allah subhanahu wa ta'ala жерди дагы, асманды дагы, жамгырды дагы, шамалды дагы жараткан улуу зат Алла Таала сиздерге, биздерге ата-энеден да мээримдүү, чексиз боорукер, күн сайын жашоо берип жаткан, каныбызды айлантырып, жүрөгүбүздү соктуруп, акыл эсибизди жайында коюп, жакшы иштерге мүмкүнчүлүк берип, жаман иштен сактап келген Алла субханаху ва таала мына мечитте топтоп турат. Алла Таалага шүгүр кылайлы. Алла субханаху ва таалага шүгүр кылып мактоо айтайлы. Алла айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгерде силер менин неаматтарыма шүгүр келтирсеңер, мен силерди ушу неаматтарды көбөйтүп беремин дейт. Экинчиден, өзүмдөн жеке Пайгамбарыбыз айткан сөзү бар: "Ман лам яшкурун нас лам яшкуруллах." Адамдарга рахмат айта албаган Аллага рахмат айта албайт ал. Ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берген эки мамлекеттин бадышасына чоң рахмат. Россия мамлекетине, президенти Путинге, Кыргызстан мамлекети өзүбүздүн Алмазбек Шаршенович Атамбаевга ушу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге, сиздердин алдыңыздарга келип, сиздер ушул жерге келип топтолгонуңузга, bu kişilerge Allah subhanahu wa ta'ala iman versin. Bu kişilerge Allah subhanahu wa ta'ala iki dünyadagi obruy versin. Andan keyinki uşul jıyınды uyuşturgan baldarga, uşul jıyınды uyuşturup, uşu bizdi çakırıp, muruntan beri bu jerdegi bir top jigitlerimiz var. Allah Taala razı olsun bularga. Uşulardın bardığına men tereң razıçılıkты bildirip ketmekçimin. Tugandar, Allah subhanahu wa ta'ala barыбызды сыноо үчүн жаратканы, асманда китептер кабарын берет. Алла Таала сынай деген мал берип, малды алып коюп, ден соолук берип, ден соолукту алып коюп, бийлик берип, бийликти алып коюп, уул бала берет экен, кээ бирлерге кыз бала берет экен, кээ бирлерге таптакыр бербей коет экен. Сыноо экен бунун бардыгы. 24 saat sizler bizler Allah Taala'nın sınoosundabız. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sınoosuna ötkөнгө эң биринчиси Allah Taala'nın buyruklarını atkaraylı. Allah Taala'nın hükümlerini atkaraylı.
Allah'ın hukuklarını atkaraylı. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerdi bizlerdi majbur kılış üçün, kıynaş üçün buyrukların berip heptir. Sizlerdi bizlerin günahlarınızı geçiriş üçün, sizlerden bizlerden darajalarınızı kötörüp bizge bakıt, iyilik beriş üçün Allah subhanahu wa ta'ala'nın öz buyruklarını beriptir. Allah'ın buyruğu Allah subhanahu wa ta'alaga hiçbir nerseni tengdebeşlik, şirk keltirbeşlik, Allah'ını unutpaşlık, Allah subhanahu wa ta'alaga toңmoyunduk kılbaşlık. Allah Teala buyruğu en birincisi şu yürekte la ilahe illallah bolsun. Denebizde Muhammedur Resulullah bolsun. Jaşoğuz Allah subhanahu wa ta'ala'nın ökümü menen qoğuzda olsun. Peygamberimizin sünneti menen qoğuzda olsun. Jaşoğuz adep ahlak menen, ruhani bağlılıklar menen, kiçpeyildik menen, günöden uzaklık menen, başka Müslüman bir tuğandarga, jana Müslüman emes dağı bir tuğ bardık adamzattın baldarına, jakşılık kavloo menen gana biz jaşoğuzdu qoğuzdoylu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bizlerge özünün buyruklarından en manilisi namazdı berdi. Namaz jaşoğuzda oңdой turgan, tübölüktü ahirette beyişke çıkara turgan, Allah'dan ırıskı tarta turgan, bardık jaman işlerden, kılmışkerlikten, günö işlerinden uzak bola turgan, şunday bir sizlerge bizlerge tuğandar, namazda Allah Taala berdi. Meni estegin, menen jardam suragın. Meni estegin, maňa gana ibadat kılgın. Beyiştin açkıçı, ırıskının açkıçı, joldun, bakıttın açkıçı kılıp Allah subhanahu wa ta'ala namaz berdi. Balagatga jetken her bir erkek ayal, bardığın Allah subhanahu wa ta'ala namazdı farız kıldı. Emne üçün iki dünyanın bakıtının açkıçının kolunda olsun dep. Orozonu farız kıldı Allah subhanahu wa ta'ala. Ramazan ayı üstübüzge gelip durat. Mına Kudayım buyursa bir cumanın tegereginde, mına 28'lerinde Kuda kalasa çemelep durabız Ramazan ayı dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılat ele. O Racap ayında ele. Bu azırkı Şaban ay, bundan murdağısı Racap ay. Allahümme barik lana fi Racap ve Şaban ve ballighna ila Ramazan. Ya Allah, uşul Racap ay, Şaban ayga bizge bereke vergin, jana Ramazan ayga bizdi jetkirgin dep, Ramazan aydı kütü, Ramazan aydı eňsö, Ramazan ayga jetүүgө dua kılуу Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den berekeli sünnetlerinden. Oşonduktan Allah Taala uşul jerde bardığыбызды, elimizdin barın Ramazan ayga Allah Taala kuvanычtуу kütүү alууga jana esen aman jetkenge barыбызга tawfik bersin. Amin. Tuğandar, oroza aydı Allah subhanahu wa ta'ala farız kıldı sizlerge bizlerge emes, murunku kavimlerge dağı. Allah Kur'an'da aytar: Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyam kama kutiba alellezine min qablikum leallekum tattakun. Ey iman keltirgenler, sizlerge oroza ayında, Ramazan ayında farız kılındı oroza tutu, sizlerde murunkularga kılınganday. Emne üçün mümkün sizlerde takva payda olur. Sizlerden uşunday Kudaydan korku payda olur. Günölerden uzak boluu payda olur. Uşu orozonun hakikati takva eken. Жалгыз эле açkalık жүрüp, saarttan kечке чейин эч нерсе жебей, içpey, nikesindeki ayalına koşulbay жүрүшлүк эле, бул орозонун сүрөтү болсо, ал эми жашоосунда таква келишlik, алганда, сатканда, бергенде, жүргөндө, жүрүш турушта, көз, кулак, put, bardығы ушул günöden uzak boluşluğu bunu takva deybiz tuğanlar. Şunu takva payda boluşluğu Ramazan ayının hakikat eken. Salman-ı Farisi razıyallahu anhu aytat: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının akırında barыбызды top turup aytты: Üstüңөрde geletkan bul berekeli ay, Ramazan ayı. Bul uşunda berekeli ayda kadır tün var. Bir tündük ibadatı, subhanallah, 1000 aydık ibadattan dağı jogorу turat. Andan da jakşırak soğup berilet. Bul Ramazan ayı sabırdın ayı. Sabırga berile turgan sıylık bul beyiş. Ramazan ayı kayrımdılıktın ayı. Kayrımdılıkta uşuğa çeyin aytıp ketti bereşendilüktü. Kimge oğuz açırsa oroza tutkan adamdın soğuğun alat. Peygamber sahabalar aytты: Kanday biz ağa mümkünçülüğümüz yok, her birimizdin kursağın toygozgongo.
Пайғамбарыбыз айтат, буга бир уртам суу менен дагы ооз ачтырсаңыз, бир уртам сүт менен дагы, же бир курма менен дагы ооз ачтырсаңыз, ушуга сооп бериле берет дейт. Демек Рамазан айы тугандар, бул орозо тутуу таквалыктын, берекенин, сооптун ушу бир сезону келатат, ушунун айы болуп атат тугандар. Алла субханаху ва таала хадиси кудусиде айткан, адам бардык амал, адам баласынын бардык амалы 10-дон 700-гө чейин көбөйөт, бардыгы өзү үчүн, орозодон башка. Орозо мен үчүн, бунун сообун мен беремин, же бунун сообу мен өзүммүн депчи. Бу Алла субханаху ва таала мен үчүн, бунун сообун мен берем деп 11 ай адам баласы өзү ичкенге, жегенге, кийингенге, рахатка, ал эми бул Рамазан айы Алланын ибадатына. Рамазан айда Алла субханаху ва таала өзгөчө кылган бул айды. Пайгамбарларга пайгамбарчылык берилген ай Рамазан айы. Ибрахим алейхиссаламга баракчалар берилген биринчи Рамазанда. Муса алейхиссаламга 6-чы Рамазанда Таурат дейген. Иса алейхиссаламга 12-чи, Муса алейхиссаламга 2-чи Рамазан, Дауд алейхиссаламга Забур 6-чы Рамазан, ал эми Иса алейхиссаламга Инжил 12-чи Рамазан, Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга Кур'ани Карим 21-чи Рамазанда берилген. Бул тугандар бардык Рамазан айда пайгамбарчылык берип атат. Алла Кур'анда шах Рамазан унзила фихил Кур'ан худан линнас. Рамазан айда Кур'ан түшүрүлдү бүткүл адамзатка. Бул жерде мусулмандарга эле деп койгон жок. Бүткүл адамзатка туура жолду көрсөтүш үчүн, акыйкат жолду көрсөтүш үчүн, бактылуулуктун жолун көрсөтүш үчүн Рамазан айда Кур'ани Карим түшүрдү. Бардык байларга жолдомо Кур'анда, бардык эркектерге туура жолдомо Кур'анда, бардык аялга, кембагалдарга дагы, жетекчилерге дагы, жөнөкөй калкка дагы, эркектерге, аялдарга дагы туура жолду издейм дегендерге Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримди түшүрүп, бунда дагы Рамазан айда түшүрүптүр, берекенин айында ушундай түшүрүптүр тугандар. Эми Рамазан айында береке токтоп кетейли. Саарлык ичүүдөн тартайлы. Саарлык ичкенде, саарлыкта пайгамбарыбыз айтты, эч качан таштабагыла, буда береке бар. Биз менен мурдагы китеп ээлеринин ортосундагы айрыма саарлыкта, саарлык учурда саарлыкты ичишлик деди. Буну таштабагыла. Анткени Алла субханаху ва таала өзү бардык периштелер саарлык ичкендерге өзгөчө рахматын жаадырат деди. Өзгөчө рахматын жаадырат тугандар. Ал эми иншалла ооз ачарда болсо ар бир адамдын мусулмандын күн сайын бир дуасы өзгөчө кабыл. Биринчи 10 күнү Алла субханаху ва таала ошо Рамазан айынын биринчи 10 күнү, бул биринчи 10 күнү 3төн бири буну айтып атат. Бул рахматтыкы, экинчиси кечирим, үчүнчүсү дозоктон кутулуу деп. Дозоктон куткарганы bir риваятта 600 000 болсо, экинчи bir риваятта миллион. Күн сайын дозок важип болуп калган адамдарды 1 миллионду Алла субханаху ва таала дозоктон чыгарып турат экен. Ал эми акыркы Рамазан ай күнү канча чыгарса ошонун жалпысын чыгарат экен. Тугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканы, Рамазан айдын орозо тутуусун Алла таала фарыз кылды, түнкү ибадатын мен силерге сүннөт кылдым. Таравих намаз ар бир саждага 1,5 миң сооп берилет. Таравих намаз. Бул жөнөкөй эмес, орозо туткан адамга 70 000 периште таң аткандан тартып күн батканга чейин аларга истигфар кылат. Я Алла, паланча деген бендең орозо тутты эле күнөөсүн кечир деп. Эмне үчүн айтып атабыз тугандар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо тутканга көп кызыктырган. Орозо тутууну бекем кармагыла, буга тең келе турган ибадат жок деп айткан. Бул орозо тутуу калкан, силер кандай душманыңардын бирөө калкан кармагандай, өзүн сактагандай душмандан. Бул дагы дозоктун отунан бир калкан. Бирок тешип албагыла, бузуп албагыла. Кантип? Гыйбат менен, тухмат менен, жала жаап, чакымчылык менен, бирөө сөгүп, бирөө урушуу менен хадистерде келет. Рамазан айда орозо туткан кишиге эгерде бирөө жарым бирөө сөксө, урушса, жаңжалдашса айтып койсун. Мен орозо тутуучумун деп айтып койсун. Ага тең келбесин дейт. Демек ага тең келбесин дейт тугандар. Ошондуктан бул Рамазан айындагы орозо сиздерге, биздерге тилибиз дагы орозо тутсун, көзүбүз дагы орозо тутсун, кулагыбыз дагы, путубуз дагы, колубуз дагы бардыгы орозо тутсун тугандар. Орозо тутсун дегени арамдан толук токтотойлу. Арамдан толук токтотойлу. Ал эми бул орозонун акыйкатына. Азыр кичине сиздерде го жамгыр экен, Кыргызстанда бизде күн ысык. Bir gayra ayтканга, буларга сиздерге деле азыр күн узун болуп калды.
ысыктыкта кээ бир адамдар коркуп кантип кармайм, иш дагы болуп атса деп. Туура туугандар, иш дагы бар, таладасыздар, ысык дагы бар. Бирок ушуну билип коюңуз, мүмкүн ушу ысык күндө, күндүн узунунда орозо тутканыңызды Алла Таала кадырлап, ушу чаңкаганыңызды Алла Таала кадырлап, өлүмдүн чаңкоосунан сактап коёр. Алымдар айтышат, жөн эле сактап, буга Алла Таала себеп кылат. Ахиреттин чаңкоолорунан себеп сактаганга Алла Таала себеп кылат дейт. Анткени Хазрет Умар разияллаху анху сөзү бар. Дүйнөдө 3 нерсе болбосо мен дүйнөнүн жашоосунда жашаганды жакшы көрмөк эмесмин дейт. Аллага сажда кылуу, ысык күндө орозо тутуу, таалимдин халкасына отуруу дейт. Ысык күндө орозо тутуу туугандар, бул өтө маанилүү, буга өзүнө жараша сооп бар. Ошондуктан саарлыкты жакшы жеп, жакшы орозо тутуп, бирок Рамазан айга кичине даярданышыбыз керек болот. Өзү Рамазан деген сөз күйгүзүп жиберүү. Кандай десе Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн күйгүзүп берет экен да. Ушунда иншалла 11 айда кылган күнөөлөрдүн бардыгын күйгүзүп берет турган Рамазан ай келет. Тообанын айы келип атат. Берекенин айы, кайрымдуулуктун айы келип атат. Келиңиздер тугандар, Рамазан айды жакшы кармайлы, жакшы тутайлы. Бул эми бир ибадат боюнча. Аны эми машалла мына байлыгы барлар, алар зекеттерин берсин. Машалла Рамазан айда көбүнчө берет. Анткени Рамазан айда фарыз, субханалла, эч бир айда нафил фарыздын даражасында фарыз 70 эсеге көп сооп берилбейт Рамазандан башка. Рамазан айдын берекесин көрбөйсүзбү? Нафил ибадаттар фарыздын даражасында. Фарыз ибадаттар 70 фарызга барабар сооп болуп атпайбы? Ошондуктан иншалла байлар дагы өздөрүнүн туугандарын карасын. Кембагалдарды, жетим жесирлерди, колунда жокторду карап зекетин, ал эми да байлыгы болгондор болсо, буга ажылыкка. Эми исламдын негизги бул 5 фарыз болсо, кийинкиси туугандар, бул биздеги адеп ахлак муамалат. Урматтуу мусулман бир туугандар, мекендештер, бирөөнүн жерине келдик. Бул жерде туугандар, сиздерде бир эки нерсе бар. Биринчи мусулмандык деген намыс бар, экинчи кыргызстандык деген намыс бар. Экөөнү тең булгабайлы. Экөөнү тең жакшы бир кадырлайлы. Бу Алла субханаху ва таала берген неамат болот. Бул жерге келип, биз Кыргызстандын өкүлү катары, Кыргызстандын жүзү катары жүрө турган болсок, Кудай кааласа, иншалла башкаларга да үлгү болуп исламга келишлигине, ынтымак, тынчтыкка келишлигине себеп болот. Сахабаларды угуп жүрөсүздөр. Малайзия, Индонезияга барганда, алар болсо бутпарастар эле, ахли китеп дагы эмес эле. Бирок содагерлигинде, тижаратында, мамилелеринде чынчылдыгы, адилеттүүлүгү, кечиримдүүлүгү аларды мажбур кылды өзүнүн же ошондой туткан динини батыл мындай туура эместигине жана ушулардын сахабалардын алып барган динини кабыл алганга мажбур кылды туугандар. Кудум ушундай эле сиздер да бул жага келдиңиздер. Бүгүн бир өтө чоң арман бар. Өтө чоң бир аттиң бар. Кандай? Биз Кудайга шүгүр, ла иляха иллаллах деп Алла Таалага ишенип, Куранга ишенип, пайгамбарыбызга ишенип, ишенимибиз жүрөктө бар. Өлгөндөн кийин тирилмек ак деп ишеним жүрөктө бар. Тагдырдан болот жакшы жамандык деп ишеним жүрөктө бар. Ибадатыбыз аз болсо да кичине колго келип калды. Бирок мамилебизчи, адеп ахлагыбызды карайлычы кандай болуп атат? Адеп ахлак, мамилебизди карайлычы туугандар. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман бир жалган сүйлөбөйлү, арам жебейли, бардыгыбыз иншалла өзүбүздүн тапкан ашыбызды карап, ушуга шариатка салып, аалымдардан сурап, мен кылып аткан ишим туурабы, туура эмеспи деп, анткени ахиретимди бузуп албайын, Аллахымды наразы кылып албайын, жаман өлүмгө учурап калбайын деп, ушудан коркуп туугандар, биз мамилебизди оңдойлу, акча тапкан жолу, ушу жашоо тиричилигибизди оңдойлу. Булардын бардыгын биз эске алсак, Кудай кааласа, бул ислам тууган, бул ислам. Содагерликте бул адалдык, бул өтө маанилүү. Арам жеген менен он ибадаты кабыл эмес деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келет, 40 күнгө чейин кабыл эмес дегени келет. Ошондуктан туугандар, биз мына иншалла көбүнчө ушул келип аткандар содагерлик менен келип атат. Ушул нерсени эстеп, биз туугандар ушуну биз жакшы эске алайлы. Экинчиден, бул эми өзүбүзгө байланыштуу болсо, бири-бирибизди жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, ушул канчалык калып кала турган болсо, биз өзүбүз ошончолук алсырайбыз. Biz экинчи адамды адалдыкка чакырсак, экинчи адамды ынтымакка чакырсак, экинчи адамды боорукерликке чакырсак,
Екінші адамды Аллахның ибадатына, Алладан қорқуға шақырсақ, ақиретке даярдану бар. Bir жол Алла Таала жашоо берди. Кайра келип жашабайбыз туган. Ахиретибизди түбөлүктүү ал бузуп албайлы. Бизге бейиш даяр болуп атабы же тозок даяр болуп атабы дайыма пикирде болойлу. Алланы алдыга салып туруп жашайлы. Алланы алдыга карап туруп жашайлы. Биз ушуну жакшылыкка чакырып, эгерде жаман иш кылып атса туган токтот мунуңду. Бул мыйзамды бузба, Алланын мыйзамындагы бузба, мамлекеттин мыйзамындагы бузба. Кедепти биз эге буга чакыра турган болсок тугандар, биз ошончолук өзүбүз бекен болобуз. Ошончолук өзүбүз Алла Таалага өсөбүз, Аллага жакындайбыз. Алланын сүйүүсү, пайгамбардын сүйүүсү ошого чейин келет тугандар. Ошон үчүн азыр токойдо турган маселелерден бири ушул, биз бири-бирибизди жакшылыкка чакырайлы. А бири-бирибизди иншалла дайыма арнамызыбызды, патриоттуулугубузду, күнөөдөн узак болуубузду дайыма көтөрөйлү. Кыйынсынбайлы акчам көп деп, кыйынсынбайлы чырайлуумун деп, кыйынсынбайлы күчүм көп деп, Алла Кур'анда ушундай кыйынсынган коомдордун баардыгын талкалап көрсөтүп койгон. Кыйынсынайлы, Кудайдан коркуум көп деп, кыйынсынайлы, күнөөдөн кылбай, күнөөнү кылбай, Алланын ачуусун чакырбай, ушуга кыйынсынайлы, ушуга кыйынсынайлы. Ал эми көзүбүзгө көрүнүп турган, ушундай эле кийим кече, үй, машина, булардын баардыгы кыйынсына турган, менменсий турган нерсе эмес тугандар. Бирок ушунча биз буйрулганбыз, биз мусулман үммөтү буйрулганбыз, адалдан табышлыкка жана адалдан сарпташлыкка. Тугандар, кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ар бир Алланын бендеси 5 суроого жооп бермей сайын бир кадам дагы алдыга таштай албайт. Эң биринчиси жашоодон суроо болот экен. Алла Таала жашоо бердим, кайда сарптадың? Жаштыгыңды кайда иштеттиң? Кайдан акча таптың, кайда акчаны жумшадың? Билген илимиңе канча амал кылдың деген. Тугандар, ушу акча мамиле туурасында биздин жашообузга тыкыз байланыштуу. Анткен ичкен жегенибиз, кийим кийгенибиз, бала чаканыбызды бакканыбыз, үй жана башка ушулардын баардыгы акчага байланыштуу. Шарият жолдомо көрсөтүп кеткен. Адал жолу кандай, арам жолу кандай тугандар. Ошон үчүн иншалла тапканда дагы буну туура тап, ал эми экинчиси башка жака сарптаганда дагы туура сарптаганды. Исрапкерчилик деп той деп эле, жөбүсү өлүп калган бирөөлөрдөн кол үзгөндөн кийин аларга ушундай бир исрап кылчылыкты иштетүү болбойт тугандар. Ушунун баардыгын биз эске алайлы. Эгерде ошол жерде бир мусулмандардын бир зарылчылыктары сарптай турган болсо, кандай бир сооптуу болмок, кандай бир ушу ийгиликтүү болмок, ушуну да бир эске алып кетейли. Урматтуу мусулман бир тугандар, ушундай эле биз азыр кичине эсимден чыгып кеткен экен. Алла субханаху ва таала мына ушу сиздерге баардыгыңыздарга имам болуп турган. Себеп ушул жерде кээ бир адамдар бар, бизден Кыргызстандан сурап туруп, кээ бир учурда да Рамазан айы же болсо намаздын убактары боюнча же жана башка бир маселелерди биз айтып калабыз. Россиянын муфтиятынан сурагыла. Россиядагы кайсыл жердеги ушул жерде имам болсо ошого иттиба кылгыла. Алхамдулилла, булардын баардыгы иншалла алхамдулилла сунни, баардыгы ушу Ханафи мазхабты кармангандар. Ошон үчүн иш адашпай ушул жерде кармагыла деп айтып кетебиз. Ушуга бир өзгөчө бир рахмат айтып кете турган. Ушу биздин мына мигранттарга, биздин сиздерге ушул баардык жигиттерибизге, кыздарыбызга, энелерибизге, байкелер, инилерибиздин баардыгына жардам берип келген. Ушу күнгө чейин ушу эки мамлекеттин ортосуна бир көпүрө болуп келген Равил Гайнуддин Хазратка дагы жана ошо менен чок иштегендин баардыгына мен дагы чын мына өзүмдүн атымдан, Кыргызстан мусулмандарынын жамаатынын атынан терең ыраазычылык жана чоң рахмат айтып кетмекчимин тугандар. Анткени ушу кишилер мына дин сиздердин намазыңыздарга, баардык ибадаттарыңыздарга шарт түзүп берип аткан. Сиздерди да ушу жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жаман иштерден эскертип келаткан ушу адамдардын чоң салымы бар десек дагы адашпайбыз. Алла Таала булардын баардыгын айтып кеткен, ушулардын баардыгына эки дүйнөдө өзүнүн бакытын, ийгилигин берген болсун. Демек, урматтуу мусулман бир тугандар, анан дагы бир маселе аз бүгүн да келет. Өткөн будан 2 жыл мурда да жолуктук эле. Күндөн күнгө Кудайга шүгүр, жаштарыбыз оңолуп атат. Жаштарыбыз тазаланып атат. Жаштарыбыз арам нерсени таштап атат. Бала чакасын багып атат. Бирок дагы эле кичине биз өкүнө турган иштер бар. Талак маселеси деген бар. Урматтуу мына жердеги жаштарыбыз, урматтуу баарыбыз эркекпиз, баарыбызга Алланын ачуусун келтире турган адал нерселердин эң жаманы талак болуп эсептелинет. Бу касрату талак кыямат кайындын пайгамбарыбыз айткан 72 белгисинин бирөөсү ушул. Акыркы учурларда ажырашуу, талак берүү, бакпай коюп, карабай коюп, таштап коюу көбөйүп кетти. Туган караңыз, пайгамбарыбыз айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи."
Момун бола албайсыз өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени. Башка бир мусулманга жакшы көрмөйүнчө, эркек болсун, аял болсун, бай болсун, кембагал болсун, момун иман момун бола албайсыз деп эле айтып атат. Кейбирлер айтат ушуга толук момун, толук эмес, кейбирлер айткан момун бола албайсың. Момундук иман ушул жерден башталат. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени башкага жакшы көрүү. Эми караңыз, сиздин кызыңызды, сиздин эжеңизди, сиздин карындашыңызды, сиздин апаңызды эгерде бирөө ушундай талак бере турган болсо, кандай сезет элеңиз? Ал дагы бирөөнүн кызы. Ал да бирөөнүн кызы. Ошон үчүн дайыма ордуңузга коюп көрүшүңүз керек. Биз мусулман, дайыма биз өзүбүздүн ордубузду ошон ордуна коюп туруп, чечимин чыгарабыз биз туугандар. Чыгыштын аалымдардын бир жакшы сөзү бар. Бычакты өзүңө сайып көр, оорубаса бирөөгө сай дейт. Бирөөгө саярдан мурда биринчи өзүңү коюп, өзүңү сайып көрчү. Ошол оорубайбы? Оорубаса анан башкага сайып көр дегендей. Туугандар, биз кичине намуздуу болойлу. Болор болбогон дүйнөгө, 2 сомго, болор болбогон нерсеге биз ушуга же шектенип, же күмөнсүрөп, жаман ишке сырады барып эле талак берип, анан кийин аны ал дагы, бул дагы эки жактан күнөөгө. Шайтан күн сайын өзүнүн аскерлерин топтойт экен. Өзүнүн тронунда отуруп алып, креслосунда отуруп алып топтоп, ким эмне иш кылды деген отчет алганда, чекеден айтып келип, мен бирөөнү ушундай арак иштирип койдум, уурулук кылдырдым, ушак айттырдым десе, эчтеке эмес. Бирөө келип, мен 2 мусулмандын башын ажыраттым дегенде, тура калып кучактап туруп, ошого премия береткен да тууган. Ошону мактай дегенде, мына азамат сен жакшы иш кылсың деп. Эмне үчүн? 2 баш ажырагандан кийин, андан кийин көрө бериңиз күнөөлөрдүн бардыгын. Ошон үчүн туугандар, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жаштар, урматтуу мекендештер, сураныч катары дагы, мынакей мына шарият илиминен бир аз билген катары киши катары дагы сиздерге суранарым. Алла Таала мага дагы сиздерге дагы товфик берсин. Ачууланып, талак деген сөздү тилден чыгарбайлы. Ушунчалык аргасыз болсо, анда эртеңки күнү дамылага же молдакеге же аалымга таштап турайлы. Ачууланын үстүндө адам өзүнүн концентрациясын жоготот дагы берип алып анан өкүнөт. Биздин ортобузда бала бар эле, кыз бар эле. Эми кандай болот экен? Башыбызды бириктирип коюңчу. 3 талак берип алган. Баштаганда эле 3 талак. Астагфирулла. Кудай тооба кылдым, будан өтө этияттанайлы. Талак шу бир талак менен өчөт. Бирок аны дагы айтпайлы. Ошондой бир зарыл болуп калса, бир күн тура туруңуз. Ал жерден чыгып кетиңиз, ал жерден туруп кетиңиз. Туугандар, ушуга иншалла биз өзүбүз дагы башкаларга дагы бекем болуп, ушуларга айттырып алганга аракет кылайлы. Ал эми иншалла бул жерде кыздарыбыз келген, анча-мынча келиндерибиз бар. Ошолорго дагы жумшактык менен, бир оройлук менен ислам келбейт. Мажбур күч менен ислам келбейт. Мажбур күч менен сиз эшекти ишке салышыңыз мүмкүн, бирок адамды ишке сала албайсыз. Анткени Алла Таала лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Ахсан тaqвимде жараткан. Инсан бул палка менен жүрө турган инсан эмес. Инсан палка менен жүрбөйт. Ошондуктан мен инсанга жылуу сөз менен, жакшы кызыктыруу сөз менен, жакшы адеп ахлак менен, аны сыйлоо, урматтоо, мухаббат менен, ушу менен үйгө эле курулат туугандар. Анан кийин караңыздар, башка мамлекетте жүрөбүз туугандар. Ошон үчүн иншалла көздү жакшы сактайлы, кулакты жакшы, тилди сактайлы, өзүбүздүн ибадатыбызды бекем болуп, башкаларды жакшылыкка чакырып ушундай бекем кылсак, Кудайым буйрса иншалла Алла субханаху ва таала сизди бизди кандай акыбалда болбосун, береке дагы берет, бакыт дагы берет, ийгилик дагы берет туугандар. Ушуга аракет кылабыз буйрса, Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Ушунча узактан келдиңиздер, жамгырда келдиңиздер, жумуштарды таштап келдиңиздер. Ошо терең бардыгыңыздарга рахмат айтмакчымын. Алла субханаху ва таала разы болсун. Анан кийин бул жерде дагы азыр Абдушкур Дамылага сөз берерден мурда бир сөздү айтып кетейин. Мына президентибиз Алмазбек Шаршенович Коргоо кеңешинде 3 февралда Коргоо кеңешинин чечимдери өткөн. Ошо чечимдер менен Кыргызстанда биз азыр иштеп атабыз. Чет мамлекетке барсак да ошону тааныштырып атабыз. Бул диний стратегия туугандар. Диний саясат Кыргызстандагы ошо дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатыбыз. Бизде 14 кылым, 13 кылымдан бери кармалып келген, салт катары болуп калган ушул сунний направлениядагы биз ахли суннат вал жамаат акыйдасындабыз туугандар. Ал эми мазхабыбыз болсо Ханафи мазхабтабыз туугандар. Ханафи мазхабтагы бир таштын аркасынан же бир дарактын аркасынан кетип калган мазхаб эмес. Ошо Кур'андын өзүнөн, хадистин өзүнөн ушунчалык терең илими менен ошолор истинбат, истихрач маселелерин чыгарган мына Имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейх болот. Ушу кече бир күндө Татарстанда болгондо дагы Орто Азия ушулардын бардыгы ошо кишинин машалла Кур'ан хадистен биздерге талкандай кылып чайнап берип койгон маселелерин ушул өзүбүздүн жашообузга алып келип, эч бир ихтилафсыз, урушпастан, мусулманды жаман көрбөстөн, мусулман тиякта турсун, мусулман эмести да жаман көргөнгө биз тыюу салганбыз туугандар. Шуну иншалла бир жакшы эске алайлы, жакшы ушул жерде ибадаттарыбызды
Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Дагы акыркы сөзүм менен ушу Рамазан айыңыздар барыбызга берекелүү болсун, барыбызга кут болсун, жакшы кармап, жакшы ибадат кылып, жакшы дуаларды кылып, ушу 1 секунд да текке кетпесин. Ушулардын бир жакшы аракетинде болойлу. Ал эми иншалла азыр сөздү мына Алымдар кеңешинин төрагасына Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышукур Дамла бару билесиздер. Кадырлаган, сыйлаган, сыймыктанган дамырларыбыздан азыр сөздү өткөрөйлү. Жакшынакай тынчтанып, ушундай угуп берейли. Жакшылап Алла субхана ва таала жыйыныбызга берекесин берип турсун. Рахмат. Салам алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Сумма ма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу мекендештерим, баарыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгы, рахматы, берекеси болсун. Сөзүмдүн башында жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин ушул жерде биздин муфтияттын өкүлчүлүгүн чакырыгын четке какпастан ушу сиздерди, мусулман бир туугандарыбызды зыярат кылып келейин. Жана Россиядагы муфтияттагы болуп жаткан иштер менен өзүбүздүн мамилебизди бекемдеп келейин деп келген, жаңы эле өтө жооптуу милдетти алып иштеп жаткан Максат ажынын ишине ийгилик, ар бир кадамдарын Аллах табарак ва таала сооптору жазган болсун. Силерди угуучу бендерден кылып уккан жакшы сөздөргө амал кылып насип этсин. Ошондой эле ооба Максат ажы айтып өттү, бул жерде Равил Хазрет ал кишинин орунду жерден алып, жөлөк болуп кызматташып келе жаткан Элдар Хазрет жана башка ушул жердеги Россиядагы исламга, иманга кызмат кылып жаткан бир туугандарыбыздын Аллах Таала иштеринде ийгилик берсин, биздин алар менен болгон мамилебизди бекем кылсын. Урматтуу мекендештерим, негизги темага өтө турган болсок, Рамазан айы келип калдыбы? Кече эле орозо кармабадык беле? Рамазанды биз күтүп жатабызбы, же Рамазан бизди күтүп жатабы? Рамазан бизге эмне менен келди, биз Рамазанга эмне менен барып жатабыз? Бул темага токтолуудан мурда Америкалык Джон деген бир христиандын окуясын айтып бермекчимин. Америкада Джон деген христиан жигит бар экен. Джон дайыма Курман айт убакыты келген кезде молдолордон издеп, мечиттерден барып сурап, интернеттен маалымат издеп, Курман айт быйыл кайсы айда, кайсы күнү болот экен деп изилдейт. Изилдеп келген кезде Джон бир кубанычка жеткени, ал издеген жылы Курман айт базар күнгө туш келет экен. Менин бала чакамдын дем алыш күнү эле экен. Ал күнү биз христиандар эс алабыз. Быйыл мен Курман айтта бир курмандык чалсам деп, китептерден издеп, курмандыкты кантип тосуш керек, курмандыкты кантип чалыш керек, Курман айтта кандай кой союш керек, маалыматты алгандан кийин ишемби күн өзүнүн кичинекей балдарын, кыздарын машинесине салып, мал базарга барат экен да, сүннөткө дал келген мүйүздүү жакшы кочкорду таап алган кезде кубанат. Соодалашпайт. Эмне үчүн? Ал көптөн бери күткөн Курман айт келди. Курмандыкта мен соодалашпастан Кудай жолуна болуп жаткан кочкорду айткан баасын алайын дейт да, машинесине салып алып, кочкорун өзүнүн машинесин, жакшынакай машинесин үйгө келе жаткан кезде, кочкор маараса, машинеде бара жаткан кыздары, балдары да кошо кочкорду дуурап, маарап, сүйүнүп үйгө жетип келет. Үйгө келген кезде Джондун өмүр жолдошу, кыздарымдын, балдарымдын атасы келдиңизби? Ой, шариатта айтылгандай, сүннөткө дал келгендей кочкорду табыпсыз. Кудай буйрса эртең курмандык кылабыз. Сен келгенче мен да бир маалымат алдым. Курмандык чалам деген адам өз колу менен союш керек экен. Өз колу менен сойгондон кийин анын этин 3кө бөлүш керек экен. Бир бөлүгүн өзү жеп, бир бөлүгүн туугандары менен, бир бөлүгүн жетим жесирге таркатыш керек экен. Бардык маалыматты айткандан кийин Джон үй бүлөсү менен чыдамсыздык менен эртеңки базар күндү күтөт. Эмне үчүн? Эртең базар Курман айт күнү. Көптөн бери күтүлгөн таң атпастан, чыдабастан күттү. Таң аткан кезде курмандыкты чалайын деп саар менен базар күнү курмандыгын алып келип, шариат боюнча бардык бала чакасы бирге болуш керек экен. Үйдүн ээси сойгон кезде балдар да кармап туруш керек экен. Курман айттын канакка менен күнөөлөр төгүлөт экен.
Bunun kançalık tügün karmasa oşonça soğuptur, жазылат eкен, oşonça günö öçet eкен degende, bala çakası menen Jon kurmandığın çalıptır. Çalgandan keyin etin üçkö bölüp bölböstön murda Jon kıykırıp kaldı. Şaşılgıla, tezirek kiyingile, bolgula, çıkkıla dep kayda dese, bugün bazar gün biz çirkövgö serpifke bara turgan günübüz dedi. Serpifke şaşılgıla. Urmatlı musulman bir tuğandarım, bolgula dep baldarın ayalın şaştırıp jattı emne üçün bazar gün al hiç serpifke barganın, çirkövgö barganın taştabagan, özünün dinin, Hristiyan dinin bekem karmagan Jon ele. Biroq urmatlı mekendeşim, Jon kurmandık çalabı. Bazarga barıp kurmandık izdeybi. Baldarına sünnetті үйrөtöbü. Alıp gelip öz kolu menen kurmandıkты çalabı. Tileke karşı hiç kaçan anday bolboyt. Taң kalıp atasıgar. Men özüm ömrümde körgön jokmун andaydı. Kırgızstanda Bişkekte 13 yıldan beri yaşayımın, 14 yıl bolup kaldı. Bir de Hristiyan'dın bizden kurman ayıt, Joroz ayıtты mayramdagan men körgön jokmун. Tileke karşı bizden musulmandar жаңы жыл келген кезде bir aylap kütüşöt. Bala çakasın erçiti barıp balatısın alışat. Atın öçkür arağın, şampanın, başkasın tündü tün devesten, kündü kün devesten oşonu kütüşöt. Tün kelgen kezde üy bülösün jiyip, atası baş bolup, enesi döş bolup, atın öçkür arak menen tos aytat. Aynegin açat, başka kılat, jakşılık bolsun, iyigilik bolsun. Janagında Allah Taala tıyıp salgan nerseni emek kılat. Biroq, urmatlı mekendeş, emne üçün bu söz menen başlap jatam? Bunu aytkanın biz ıyık Ramazan ayıga uşunday dayardanabızbı? Ramazanды üşütüp kütöbüzbü? Жаңы жылda günön keçirilebi? Жаңы жыл saga beyişke kepilbi? Жаңы жыл kayda alıp barat? Ramazan Arap tilinde 5 tamga. Arra, mim, dad, alif, nun, Ramadan. Rahmetun min Allah. Allah'ın rahmatı jağan ay. Al жаңы жылda jağbayt. Mim mağfiratun min Allah. Allah günölerdi mağfirat kılıp keçire turgan ay. Dat damanun ilal cennet. Beyişke damın bolgon, beyişke kepil bolgon, beyişke garanti bolgon ay. Alif amanun minan nar. Dozoktan aman kaldırıp kutkara turgan ay. Nun nuru min Allah. Allah'ın nuru keremetli Kur'an düşkön ay. Ramazanға uşundup dayardanabızbı? Tileke karşı köptögen musulmandar bıyıl ıslıkta kelet eken, kanday bolat eken, işten kalan bu, başka olan bu. Biroq Ramazan urmatlı musulman bir tuğan. Ramazanды kütüp jatabız mı? Ötken Ramazan ayında ongo solgo köngül bur. Oy jügürt, bir sura urmatlı mekendeş. Ötken жылы seni menen oroza karmagan kebir dostların bıyıl katarında jok. Alar topraktın aslında. Alar bul Allah'ın rahmatı jağan, günöler keçirile turgan, beyişke kepil bolgon, Allah'ın dozoktan aman kaldırıcı nur düşkön ayağa jetpey kaldılar. Ötken Ramazanda kebirine balam, oroza karmagın, orozon soğanday dep, sağa sargılık dayarda bergen, enelerimiz bıyıl bu katarda jok, bul Ramazanға jetken jok. Anabız bilet enesin jogotkondur. Kebirler taravida katarga birge namaz okugan, namazды үйrötkön, iman joluna tarbiya kılgan, altınday bolgon atalarыбыз bul Ramazanda katarımızda jok. Ramazan bizge rahmatı menen, mağfiratı menen, beyişke kepildigi menen, dozoktan saktoo menen, Allah'ın nuru düşkön Kur'an menen kelet eken biz Ramazanға emne menen keletabız? Tırmaktan başlap, butubuzun tırmağından başlayacak günöler menen. Ramazanды kanday kütöbüz? Urmatlı musulman bir tuğan. Ramazan ayı Peygamberimiz sallallahu uşunday ay elestet. Peygamberga bir salavat sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme Ramazana imanen ve ihtisaben gufire lehu ma taqaddama min zembih. Kim o roza ayında karmasa imanen Allah Teala'nın farz kıldığına iman keltirip ve ihtisaben soğunu ümit kılıp gufire lehu ma taqaddama min zembih. Anın ötken bardı günöler keçirilik deydi. Urmatlı musulman bir tuğan, o rozanı kim farz ekenine iman keltirip soğukta Allah'tan ümit kılıp o roza karmasan bardı günölerin keçirilet eken. Hiçbir günahın kalbaydı. Bu Sahih Müslim, Sahih Buhari'da kelgen hadis. İkinci suyunçunu kara. Men kâme Ramazana imanen ve ihtisaben gufire leh ma taqaddama min zembih. Kim Ramazan ayında kıyamda tursa, taravihda tursa, hatımda tursa, soğukta Allah'tan ümit kılıp Allah bardı günahlerini keçiret deydi. Ramazan'ın üçüncü hurmatlı Müslüman bir tuğan.
Men qama leyletul qadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddam min zambihi. Kim Kadir keçesin ıyıktığına iman keltirip, soğuna Allah'tan ümit kılıp, Kadir keçesini toskan adamdın, bardı günahları keçirilet deydi. Bul kaysı da var. Жаңы жылда бар mı? Başka bayramda var mı? Tuğulgan günde var mı? 50 yıllık 60 yıl jubileyde var mı? Üylön ülpet toyunda var mı? Ramazan bardık oşo günahlardan tazala turgan nerse eken. Oşondan ilk Ramazan ayı kirip kele jatat. Biroq urmatlı musulman bir tuğan. Namaz okuş üçün darat alabız, kiyimdi taza kılabız. Biroq Ramazanға kantip dayardanabız. Ramazanға urmatlı mekendeş tövbe menen, istiğfar menen, manaviyat içki dünyamızды tazalap, oşonda ilk Ramazan ayında kütölü. Emne üçün başka bizge tiyešesi yok. Mayramdarga keçeyi kündüz dayardanasın. Kayda tosabız, kim menen tosabız, kantebіз. Emne üçün Ramazan jönündө kayıtta tarawih okuymun, kaysı cemaatga baram, kantip oroza karmaymun, kança ozaçar berem, kança iftarlık berem. Emne üçün bunu oylap oyubuz. Urmatlı mekendeş, biz musulmanmız. Atыбыз zatыбызга жарашыш керек. Musulmançılık atın menen tegin menen emez. İman oşo Allah Taala farz kılgan nerselerdi karmap, Allah'ın buyruklarını atkarуу menen. Urmatlı mekendeşim, Ramazan jönündө uşunday ilk Ramazan ayı eken. Biz dayarбыз mı inşallah? Dayarбыз, Karmayбыз inşallah. Ramazan, Allah Tebarek ve Teala Ramazan oruza karmagan insanlardı. Rayyan degen beştin eşiginen kiresinger inşallah. Rayyan degen eşikten beşke kiri üçün inşallah bardığız dayar bolobuz. Bu yıl urmatlı mekendeş balkim sahabalar 6 aylap ilaç eken. Allah'ım bizdi Ramazan'a jetkizgin dep. Orozonu karmagandan keyin 6 aylap Allah'ım bizdi tutkan orozonu kabul kıl dep ilaç eken. Kudayım büyüsü elhamdülillah. Aranarda yok bu. Her birin bilesin. Kançalagan adamlar bu Ramazan'a jetpey kaldı. Allah seni uşunday nimet, uşunday ulu ayga jetkizip jatat. Hurmatlı mekendeş, Allah'ın barımızdı Allah Teala kalaganday oroza karmağı nasip etsin. Orozonu İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh etat. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, oroza karmagan adamlar bir türlü bolboyt eken. Özgöçe 3-4 türlü oroza karmagan adam bolot deydi. Birincisi jalpı adamların orozu. Jalpı kalayık kal, köpçülüktün oroza karmaş emne? Orozanın farzı birincisi taң жүрgönden başlap gün batkanга çeyin niyet kılaysın oroza karmaymun dep. Niyet. Ekincisi taң жүрgönden başlap gün oturganga çeyin suusunduktan tamagaçtan özüңdü tıyasın. Üçüncüsü özüңdün ıyık nikengdegi bolgon ayalыңdan bolgon kumardan tıyasın. Uşul 3 farz atkarsan orozon kabul bolobu. Hurmatlı mekendeş, bul orozonun 3 farzı niyeti. Jana bu negizgi mesele. Biroq köptögen adamlar tileke karşı şu niyet kılat, suusunduktan tamagaçtan özünü tıyat, özünün adal nikesindeki ayal menen bolgon kumar işten tıyat. Biroq al adam bul jalpı adamların orozası. Ekinci özgöçü adamların orozası. Özgöçü, asobi adamlar. Özgöçölördü kanday hurmatlı mekendeşim. Özgöç adamlar janagı jogorda aytılgan 3 farzды atkarуу menen birgelikte anın közü de oroza karmayt. Közü menen Allah Taala tıyuu salgan aram nerseni karabayt. Jaman saytqa kirбейт. Allah tıyuu salgan çoçun ayallarga karabayt. Közün de oroza karmayt. Kulagı da, kulagı menen jet atas düşünbögön Angliyanın başkası muzikasını ukbayt. Nauşnike Kur'an ugat, nasihat ugat, vaz nasihat ugat. Tili menen oroza karmayt. Tili menen biröge ziyan berbeyt, gıybat kılbayt, uşak aytbayt. Tili menen bir gana nasihat, soğup işleri zikir menen alek bolot. Anın kolu da oroza karmayt. Kolu menen biröge jölek bolot, jardan bereyt, biröge jamandık jetkizbeyt. Murdu menen oroza karmayt. Çoçun ayaldardın jittin jittabayt. Trolleybusda olsun, metroda olsun, murduңdu da oroza karmaysın. Hurmatlı mekendeş, bul özgöçü adamların orozası eken. Allah'ın barımızga özgöçü oroza karmagan nasip etsin. Dağı bir oroza karmaganlar var. Üçüncüsü al adamların jürögü da, akıllı da oroza karmagan. Jürögünde de, akılında da eş bir jaman, niyet jaman oy fikir bolboyt. Al bardık adam suretinde körüngön perişte. Adam suretinde silerdi köret, adamsız körünüşünüz biroq siz perişte siyaktı, sizden bir gana jakşılık kelet. Süylögen sözünüz jakşı, oylogon oyuңuz jakşı, jasagan işiniz jakşı. Bardık aylana çöröңüzge bir gana jakşılık. Da kala berse jipar jitыңыз menen jakşısız.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орозаны ушундай дейт. Орозо урматтуу мекендеш, бу Имам Газали 3 түрдүү адамдар орозо кармайт дейт. Тилекке каршы бизде көпчүлүгүбүз 3 фарз аткарган менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рубба саимин лейса мин сиями иллал жуу вал аташ. Рубба саимин кээ-бир орозо кармагандар бар, ал орозодон бир гана пайда алат. Кайсы десе, суусагандык менен чаңкагандыктан башка эч нерсе пайда албайт дейт. Сооп жок. Сүрөтүндө орозо рубба саимин лейса мин сиями иллал жуу вал аташ. Ач калат, суусайт, бирок орозодон пайда албайт. Эмне үчүн? Таразыдан алдайт. Тили менен гыйбат кылат, ушак айтат. Кулагында дайым музыка башка эптеп күн өткөзсө. Же болбосо орозо кармадында отуруп алып карта менен өткөзөт, шашка менен андай эмес урматтуу мекендеш. Орозо ушундай мындай ибадат болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи рубба qa'imin кээ-бир кыямга келип тарабга катышкандар бар. Лейса мин қиями илля сахар. Ал кыямда тургандан бир гана уйкудан калып чарчагандан башка пайда албайт дейт. Урматтуу мекендеш, бул орозо эң оборот кыла турган. Соода кылып жүрөсүңөр, соодан жакшы билет. Сезон бул. Бул сезон максат дамлам айткандай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Салман Фарси риваят кылган хадисинде бул Рамазан айында кимде ким нафил иштерди аткарса, нафил намазыңыз фарздын сообу менен тең болот. Фарзды аткарсаңыз башка айларда 70 фарзга тең келет. Бул айда сооптор чексиз. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Албетте сабырдуулар соон чексиз алат дейт. Аллах бардык нерсенин соон өлчөп айткан менен сабырдуулуктун соон Аллах таала айткан эмес. Алладан башка эч ким билбейт. Рамазан бул сабырдуулуктун айы. Ошондуктан да орозо туткан адамга бирөө надандык кылып, сизге бирөө тилдесе, бирөө айтышса, гыйбат кылса, тентекке теңел терек бою секирбейсиң да, өзүңдү өзүң инни саим, мен орозомун деп өзүңдү эскертип коесуң. Орозо арабтын ас-саум, имсакул мутлак. Абсолюттук өзүңдү кармап башкара билүү деген сөз. Бардык нерседен кармана билесиң. Өзүңдү башкара билесиң. Орозо келген кезде жылына бир жолу келе турган мугалим ай. Рамазанды мугалим элестетиң. Ал жылына бир жолу келет экенде, бир ай сизге бир сабак өтөт. Ал сабак я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. О Алланын барлыгына иман келтирген бенделер, өзүңөр иман келтирген Аллах таала силерге орозаны фарз кылды, силерден мурдагылары фарз кылган сыяктуу лa'allakum tattaqun, Алладан коркууңар үчүн. Бул аятта иман, кимдин иманы бар, иманы жок, Аллах тааладан башка эч ким билбейт. Бир сыр. Экинчи, орозо Аллах менен бенденин арасындагы ибадат. Намаз окуганыңды бирөө көрөт, орозо тутканыңды Аллахтан башка эч ким билбейт. Хажга барсаң бирөө көрөт, садака берсең көрөт. Бул орозо Аллах менен бенденин арасындагы сырдуу ибадат. Ошон лa'allakum tattaqun, таква дагы жүрөккө жайгашкан Аллах менен бенденин арасындагы нерсе. Ошондон Рамазан ай бир ай келет да, жылына 11 айда денеңе башка кул болуп жүрсөң, бир ай келип сизди сен бенде, сен насбайдын кулу эмессиң. Нас чеккендер орозодо нас тартпай калат. Тамек тарткандар орозодо тамек кармабайт. Значит, сен насбайдын тамекинин кулу эмес экенсиң го. Сен Кудайдын кулу экенсиң. Кечке чыдадыңбы? Аллаху акбар деп азан айтылыш менен нас менен ооз ачпа. 17-18 саат чыдаган чыдайсың, өлүп калбайсың. Кечке орозо кармап туруп, оозду ачып алып туруп, кафелерге бийлегени барба. Кечке орозону кармап, тилекке каршы кээ-бирлер пиво менен ооз ачат экен. Анда кайсы такваны алдың? Урматтуу мекендеш, андай болбойт. Сен бутулканын, насбайдын, тамекинин, кумардын кулу эмессиң. Сен Кудайдын кулусуң. Ашканага киресиң. Кара, Рамазан айында Аллах таала рухсат берген шашлыктан, беш бармактан, эттен Аллах адал кылган нерседен тыйылып жатасың го. Өзүңдү тыя билет экенсиң го. Эмне үчүн арамдан тыйылбайсың? Аллах адал кылган, рухсат берген нерседен өзүңдү тыя билдиңби? Значит, сен башка нерсени тыйсаң болот экен. Рамазан келип, о бенде, сен дененин башканын кумардын кулу эмессиң. Кудайдын кулчулугуга бир ай сизди тарбия кылат. Бир айдан кийин эмне үчүн 11 ай ушинтип жашай албайм? Бир ай тамеки тартпадың, эми тартпай эле кой. Бир ай насбайдан кутулдуңбу? Кудайыма шүгүр. Бираз эконом. Ошо нас алам деген кезде, тамеки алам деген кезде, энеңдин телефонун, атаң телефону бирдик салып кой. Канча сооп болот? Эне маселе келди, бул жерде бир токтолоюн.
Урматтуу мекендеш, жыргагандан жылкычы болгон жокмун дейт. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Аллах Таала дайым ишиңерге ийгилик берсин. Тапканыңарга береке берсин. Аллахым силерди асмандан жерден келген жаман апат, жаман кырсык, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактасын. Күндөрдүн биринде bir мусулмандын баласы энесиге кайрылып, энеке, апам, бардыгыбыз энебизди, апаларыбызды элестетебиз. Апасынын жанына келип, бала, апаке, мага bir жумалык акым 200 сом төлөйсүз дептир. Эмнеге 200 сом төлөйм балам десе, алдын жазып койгон bir паракчаны бериптир. Апасыга бала паракчаны берсе, баламыту апасы окуптур. Окуса, апаке, bir жумадан бери мектепте жакшы баа алып келип жатам. 2 алган жокмун. Мектепке өз убагында кечикпестен барып жакшы окуп атам. Сиздин айтканыңызды ага 70 сом. Bir жумадан бери өзүмдүн жаткан бөлмөмдү жийип, төшөгүмдү жийип, полду жууп коюп атам, ага 70 сом төлөйсүз. Bir жумадан бери короону шыпырып сизге жардам берип атам, сууап келгениме 20 сом. Bir жумадан бери баламды, инимди барып садиктен алып атам 20 сом. Жалпысы, апаке, сиз мага 200 сом карызсыз bir жумага. Сиз мени имам менен тарбия кылдыңыз. Пайгамбардын хадисин айтып калчу эдеңиз, ошо хадис кулагымда калды дейт. Ал хадис кайсы десе, пайгамбар бирөөдү иштетсеңер, чекеси кургабастан акысыны бер деген экен. Мына bir жумадан бери иштедим. Биз өзүбүзгө пайдалуу хадистерди жакшы билебиз да. Ошого мен акымды төлөп коюң дептир. Апасы катты окугандан кийин жылмайып, күлүп баласына карап, парактын артына ушул нерселерди жазыптыр. Алтыным балам, көзүмдүн кареги, bir боорум. Сени 9 ай курсагымда көтөрдүм, эч карама каршылыксыз. 20 ай, 2 жыл эмиздим, bir нерсе талап кылган жокмун балам. Балам, 6 жылга чейин астыңды жуудум, да жасаттарыңды жуудум, кызматчың болдум, эч нерсе сенден талап кылган жокмун. Балам, сен уктабастан эч уктаган жокмун. Балам, сен тойбостан эч качан тойгон жокмун, эч bir карама каршылыксыз. Сапарга алыска кетсең, көзүң көзүмө түшкөнгө чейин жаратканга жалбарып дуа кылып сени күттүм. Эч bir нерсе талап кылган жокмун. Балам, эгер ооруп калсаң, жаратканга жалбарып, Аллахым, балам оорубастан мен оорусам деп, Аллахтан сага ден соолук тилеп дуа кылдым, эч нерсе талап кылган жокмун. Ашканага кирип, сен үчүн, агаларың, эжелериң үчүн bir нерсе даярдаган кезде, ушундай ихлас менен берилип, балдарыма bir даамдуу, таттуу жедирсем, ушуларды bir жакшы тойгоссом деп аракет кылып, ашканадан чыкпастан буттарым шишкенге чейин турат элем, эч нерсе талап кылган жокмун. Ашпозуң болуп ашыңды пиширдим, навайчың болуп наныңды пиширдим, кызматкериң болуп өмүр бою сага кызмат кылып келе жатам, эч нерсе талап кылган жокмун. Балам, мунун баарын bir жагына койгунда, таразынын экинчи жагына кой. Бүгүн сен балалуу болсоң да, чоңойсоң да, башка болсоң да, мен үчүн дагы эле баламсың. Сага болгон сүйүүм, сага болгон мээримим, Аллах жүрөгүмө орноткон нерсе, бул эч теңи жок нерсе деп балага жазып берип койгондон кийин, мени угуп жаткан кээ bir туугандарым алган сыяк алат да көзүнө мөлтүрөгөн жаш агып, апаке, алтыным апам, мени кечиресиң, мен акмактык кылыпмын. Сенин акыңды мен өмүр бою да төлөй албайт экенмин. Мен сага өмүр бою карыз экенмин, апа, мени кечире койгун деп чоң паракка жазып берип коюптур. Урматтуу мекендеш, бул сөздү уккандан кийин мен силерден суранарым, ооба Москвага Максат Хажы менен Абдышкүр Хажы келип кетти дебестен, бүгүн ар бирибиз чыккандан кийин кээ бирлер айлап жылдап апасын акыбалын сурап койбойт. Мен уккан bir туугандарым бүгүн чыгат да кимдин апасы ушул жерде болсо, сураныч, баргыла дагы колдон кармап чекесине, апа, менден ыраазы бол. Ак сүтүңдү берипсиң. Менин бактым үчүн Аллах сага өмүр берсин, жүрөгүңө иман берсин деп апаңарды bir сыйлап койгула. Эгер алыста азыр жаныңарда апаң жок болсо, телефон чалып, апаке, амансыңбы, мен жакшымын, сарсана болбогун, мага дуа кыл, мен сенин bir гана дуаңа муктажмын. Апа, сен эмнеге муктажсың? Жок дегенде bir наски жөнөтүп кой. Жок дегенде ошонун телефонуна bir 100 сом, 50 сомдук бирдик салып кой. Урматтуу мекендеш,
Eğer bugün apama telefon çalayın desen, je barıp çekesinden öveyin desen, yok bolup bul dünyadan ötüp ketken bolsa, keçinde barıp 2 rekat namaz okuda, Jaratkanga jalap, Allah'ım, menin apamdı beyişte Maryam enemenen, menin apamdı beyişte Hadice enemenen, Fatime enemenen, beyişteki en ulu ayaldar menen birge kılgın apaňarga dua kılgıla. Andan keyin Jaratkanga jalbar dua kıl, Allah'ım, men körbey turam, men alıstamın. Eger menin apam hazır sarsana olup tursa, anın sarsanasını getirip menin apama kuanış tartуулagın. Eger menin apam orup tursa, oruğuna şifa bergin. Apam bir nersege muhtaç bolup tursa, muhtaçlığına özüň jardam bergin dep apalarga dua kıldı, unutmagıla. Urmatly menin mekendeşlerim, ova, bul jerde kede tıyın tabi başka alıp, oşa silerdi alpeşte östürüp koygon, ata-eneniň eç sarsana kılbagın. Dünyada siler üçün eç kızganbagan, siler üçün keçe gündüz dua kılgan, al ata-eneňer. Alardy unutmagıla. Allah bizge özge ibadat kılууdan keyin ata-enege jakşylyk kılууdu buyurat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah höküm kılat. Jalgız Kudayga gana sıyın kıla, Allah'a sıyıngandan keyin ata-enenge jakşylyk kılgın deydi. Jakşylygybız jok degen urmatly mekendeş. Bir gün kelet, bir ay kelet, bir yıldar kelet. Jılkı soyup uça tartayın desen, koy soyup jambaş tartayın desen, atay deregdi tappay kalasın. Oşonduktan Allah'ım bizden ata-enelerimizge uzun ömürler versin. Ötkönlerin öz rahmatını alıp, jatkan jerini beyiştin bakçalardan kılsın. Ata-enelerdi unutpagıla. Bir eskerteyin degen bir maselemele. Ekinci. Biraz emi uykunuzdardı açуу üçün bir tamaşa, bir angeme. Bul hadis emes, ayat emes, birok sabak alına turgan angeme. Silerge okşugan bir jaşı boyga jetken bir jigit üylönem dep atasına çurkap kelip, ata izdep kütüp bir kelbeti kelişken, figurası kelişken, jakşınakay, tatınakay bir kız taptım, ata juuçu olup barsaňyz meni üylep koysaňyz depdir. Birok şariatta üylöngen kezde tunkahul mar'a ala arba, ayaldı 4 nersege üylönös, karap üylönös. Birincisi, anın li cemaliha sululuğuna bar suludu kalayбыз. Birok har kim köz karaşında sulu başka. Wa li maliha malı mülküne, wa li nasabiha tegine, wa li diniha dinine karaysın, fazfar bizati din tarubat yadak. Dinine karap, imanına karap tandagın, jirgap yaşaysın. Dinçil kıyanat kılbayt. Dinine karab alsan, al, sen jogunda kıyanat kılbayt. Tapkan malыңды arçaga çaçpayt. Figurasına karasan, al, figura ketet. Prическасы da ketet. Anan ajırашуу bolot. İmanına kelecekte menin balamdı kanday ene tarbiya kılat. Menin balamdı kim emzettep eneni tandagandan baştalat. Eneni sırtkı körünüşte emes, jürögüne, imanına karap tandaysыңар. Janagı jigit üylönem dep atasıga kelgende atası sүйүнөt. Oh, benim balam üylöne turgan bolup kaptır. Boyga jetiptir. Tapkan kızыңды men bir köreyinçi. Karap turup anan juuçu bolup alıp bereyin deptir. Atası anan sүйgön kızını erçitip kelse, ata körüp aşık bolup kaptır. Balam, bul kız жаңы üylöne turgan, tajribasız balaga emes, jaşoodо turmuştan bir başı ıslık suluqtu körgön tajribalı adamga muhtaç eken, men üylönem deptir. Atake men uşul jaşkaça izdep tapkan kızdı kantip sizge berip koyon dep, atası menen aytışıp, uruşup, atasını sotko beriptir. Atasını sotko bergende sot boptur, adilеттүү өкүм чыгарыш үчүн kızdı da uğuşum gerek dep, kızdı çakırıp, sot karap turup, sot aşık bolup kaptır. Silerge okşan beçara ata balaga emes, bul kolunda ökümü var, jakşınaka işti var, avtoriteti var, adamga tatıktı eken, men özüm üylönem deptir. Ata menen bala arızdanıp sottu, jogorgu sotko beriptir. Jogorgu sotta kıskartıp aytayın, jogorgu sot anı körüp kalıp, adiletli öküm çıkarış üçün körem dep, körgönden keyin aşık bolup, daga arızdana turgan jer kalbasın, bul maga okşogon eң jogorgu sotko tatıktı eken, siler koygula. Siler beçaraga kim koydu dep, al üylönem dep kalıptır. Törtöösü talaşkandan keyin anan jogorgu sottu, ata bala asıdagı sot padişaga arızdanıp barıptır. Padişa anı körüp, padişa aşık bolup kaptır.
Padişah aytты, "Sizlerge bolboyt. Bunu men üylensem bolat eken, bul ушундай жакшы кыз экен" деп. Padişaga da anan beşөөsü talaşıp kalgan kezde, kim aların bilbestен tartış talaş bolup жаткан кезде, andan keyin urmаттуу мекендеш, пайгамбарга bir salavat. 5 adam bir kızı talaşıp жаткан кезде kız aytты, "Bu meseleyi men çeçem" депти. Talaşpagыla. Эми арыздана турган дистанция калган жок жогору. Башка эме жок. Kız aytты, "Men kaçayın" депти, "Артымдан куугула. Beşöön kim birinci жетип meni кармаса, men ошонукумун" депти. Анан макул болуп бешөө стартта турат экен. Анан кыз качыптыр. Кыз качкан кезде бешөөсү артынан кууп келип, жете албастан bir аң бар экен, аңга бешөө тең түшүп кеттир. Терең чукур. Аң десем түшүнбөй калгыла мен баткенчилерим. Чукурга түшүп кеткен экен. Бешөө тең анан кыз кайра келип караптыр. "Не болду" десе. Бириге да жок. Bala da aşık bolgon, ata da aşık bolgon, sotun da çurkagan, bayın da çurkagan, biyligi var da, mandatı var da, barın benim arkamdan çurkaysın, hiç kimin akırına çeyin jete albaysın. Akırı barın düşe turgan jerin uşul, men dünyömün deptir. Mürzöge hiç kimimiz dünyöni alıp kete albayız. Oga bari aşık. Oşontan urmatlı mekendeşim, dünya, rubl, dollar ele dep jüre örbesten, bana Allah menen soğuda kılatırgan sezon geldi. Бұл сода тижарат Аллах менен боло турган убакыт. Ошо Рамазан айыны жакшы бир өткөзүүгө ар бирибиз ниет кылар. Кудайым буйрса мен ушул Рамазанды Аллахым мурда орозолордон башкача кармаймын иншалла. Мурда эптеп элге окшоп суусундуктан, тамак аштан тыйылат элем, бирок кечинде насыбай менен ооз ачып, Аллахым быйыл насыбайды менен ооз ачпаймын. Былтыры ороза кармайт элем, тарап окубайт элем, Аллахым быйыл мен тарабын да бекем окуймун. Allah'ım былтыры мен çarçap kaldım dep şıltoo kılıp kadır tün tospayt elem, bıyıl Kudayım buyursa kadır tündü bekem karmayımın. Allah'ım былтыры men Ramazan ayında oğuz açır almadım, bıyıl kolumdan kelgençe 5 adamga 10 adamga her kim koluna jirişe. Bıyıl Kudayım buyursa men 50 adamga oğuz açıram. Niyet kılıp koyuyoruz da inşallah. Ötközöz mü inşallah? Allah'ım men былтыры men emiştep jursam, kıynalıp jursam, men nege sadaka fitir beret de berbeyt elem, bıyıl sadaka fitirimdi berem. Orozolamның kemçilikleri keçirilet Kudayım buyursa dep. Allah'ım былтыры men oroza karmap janımda jatkan dosuma aytkan jok elem, bıyıl anı da sarılta turguzam. Birge namazga jıgıtam. İnşallah şunday niyet kılabız. Bıyıl har biriz niyet kılıp koyalı. Bıyılkı oroza, balkim kelerki orozda barbız bu jok, ana Allah'tan başka hiç kim bilbeyt. Emi dağı bir angeme. Bir padişanın 4 ayalı var eken. Kaç ayalı var eken? Men ayal kızlarga aytıp jatkaным esingerde kalat da. Hazır adamlar o ayal deseng rasa köngül burat. Aytılgan ayat hadis oңdan kirse soldan çıkıp ketet. Biroq mana işenmeseňer az çıkkandan keyin ayaldy barıň bir-biriňe aytyp beresin. Biroq başynda aytylgan men qama Ramazana iman we ihtisaban gufiral, kim Ramazan ayında kıyamata tursa anyň günösü keçirilet degan hadisти unutup kalasyňar. Bir padişanın 4 ayalı var eken. 4-nçisini roza katı süyet eken. Жақшы көрет eken. 4-nçi ayaldın aytkan, degen, emnedi satkarat eken. Бұл padişa 4-nçi ayaldın közüne ele karap turat eken. Şunu kantıp razı kılsam. Kanday kılganda şuga bir baktılуулuk tartıulaymın. Kanday kılganda razı kılam dep. Bugün kebir erkekler keçiresiňer. Oşonday alardın kıblası ayaldары olup kalgan. Ayalını kapa kılıp koysa, kantıp razı kılam eken. Kantkenimde emne belek alıp bersem, emne kılıp oşonun yüzüne bir külkü tartıulaymın deydi. Biroq apasını kapa kılıp kelgen bolsa oylap da koyboyt. Emne bolganına işi yok. Padişa 4-nçi ayalını oşonu жақшы көрөт экен. 4-nçi ayalın aytkan, degen, bardığı anın prikazı hiç atkatsız eken da. 3-nçi ayalını da жақшы көрөt экен. Biroq 3-nçi ayaldan bir şektenet eken, mындай oy var eken. Бұл жақшы көрем го, şu başkaga ketip kalab dep korkot eken da. 3-nçi ayaldı başkaga ketip kalat dep daim korkot eken. 2-nçi ayalın başıga tüyüşü düşkön kezde, problema bolgon kezde daim kelip 2-nçi ayal menen kengeşet eken. 2-nçi ayal daim jardam berүүдөн kaytpayt eken. Akıl nasihatını aytat eken, jölök bolot eken, jardam bar ayt eken, orunu jerden alat eken. 1-nçi ayalga köngül burbay koyuptur.
Birinci ayaldın kursağı tok bu, aç bu, den soğuluğu çın bu. Kebirlerde o şakta jürü oladı, kel Moskvada ikinci ayalda al oladı, bilmeyin işi yok. Al tok bu, aç bu, den soğuluğu çın bu. Birinci ayalga hiç karabay koyuptur. 4 ayaldı bildin ere? Oşandı padişah kündördün birinde ölüm töşegüne jatıp kalıptır. Barımыздың başımızga kele turgan ölüm var. Ölüm töşegünde jatıp, kıynalı oğurup jatıp, anan ayaldardı bir sınayın dep, 4-nji ayaldı çakırıp, altınım, canım, ömürüm, süygönüm, ömür boyu senin sözüңdü eki kılmastan, kızmatыңды kıldım, jölök boldum, senin yüzüne karap, seni gana kursan kılıp geldim. Mürzöge meni barasın mı dese, ölmökten öl, mürze sana le buyursun deptir. Ölmökten ölgün mürze sana le varsın, senin beri kelbesin. Bara turgan bolsa sen ele bargın şo mürzöge deptir. Ümit üzülüp, emne kılarım bilbesten 3-nji ayaldı çakırıptır. Kelgin, seni jakşı gördüm. 4-njiden kem kılgan jokmun. Aytkanыңды atkardım. Bar razılığыңды izledim. Bugün başımды körüp turasın, başıma tüyüşük geldi. Mürzöge bara turgan gün bolup kaldı. Meni menen mürzöge barasın mı dese, ölmökten öl, mürzöge bargaның ayakta tursun, sen ölgön günü başkaga tiyip ketem deptir. O aytkanım başıma geldi deptir. Şektenim жүрgöndü. Anan ekinçinisi çakırıptır. Ekinçi çakırıp, meni men mürzöge barasın mı? Dayım başıma kıyınçılık kelgende sağa keletelem. Sen jölök bolot eleň, akırkı dagı bir jardamыңды ber dese, dayım sağa jardam berip geldim, mürzöge barbayım, seni men kirбейм. Biroq bir jakşılık kılayın, oşo kabırga çeyin tuğandarың menen birge barıp koyam deptir. Biroq mürzöge kirбейм deptir. Oşantıp aylası jok tursa, birödün ünü araň çıkıp, juftu halalım, adal nikemdegi ömür joldoşum, kayda barbagın, kaysı yolga düşbögün, seni menen men birgemin. Sağa jardam berige dayarmın, senin canından ajırabaymın dep birödün ünü çıkıp. Karasa, üstü jırtık, den soğuluğu naçar, arıqtagan, araň basıp, araň ünü çıkıp kele jatkan birinci ayal kele jattır. Padişah başına vuruptur. Attın ay, bugünkü akılın, keçe bolsa, mana üçög emes, sağa köp köngül burat elem. Sen vafadar, sen akırına çeyip beken bolgon, negizi sen ekensin. Men ahmak, men jindi, sağa köngül burbay koyupmun, deptir. Esiňizde kaldı 4 ayal? Bular ayal emes emi. Ayal dep esiňizde kalyş üçin aytdym. 4-nji ayal, biz dayım razı kılayın dep, kursan kılayın degen, al bizdin aşkazanыбыз, denebиz, nafsыбыз ömür boyu şuga kızmat kılabız. Kantkende razı bolat. Kantıp toy kozam, bugün mana kekirtekten ne barat? Kışında jılуу kiyip, жазында жеңил кийip, денеңе кызмат кыласың. Бирок мүрзөгө эски наскыңды да алып кете албайсың, мүрзөгө барбай кал. Андан кийин 3-нчи ayal дегеним, өлгөн күнүң башкага тийип кете турган, ал тапкан малы мүлкүң, машинең, үйүң, сефтин күлүчү өлгөн күнүң башкалар алып коет. Мункар ва накирге пара бере албайсың. Алар евро, доллар кабыл кылбайт. Алар намаз, ороза, зекет жөнүндө сурайт. Бул 3-нчүсү. Экинчи ayal дегеним, мүрзөгө алып бара турган досторуң, агаларың, инилериң башыңа түйшүк болгондо дайым жөлөк болуп жардам берет. Мүрзөгө алып барат, алар мүрзөгө сени менен кошо кирбейт. Эми 1-нчи ayal урматтуу мекендеш. Сени мүрзөгө бара турганың каалайсыңбы? Ден соолугу чың, бекем, кычыраган, сени жетелей билген ал ибадаттарың. Бирок тилекке каршы ибадаттарыбыз жанагындай кароосуз калган. Мүрзөгө кошо кире турган ибадаттың кандай болуусун каалайсың? Ден соолугу чыңбы? Келбети келишкенби? Анда ал өзүңнүн колуңда. Ошол күнү сени менен мүрзөгө бара турган ибадатты тандоо жол сенде. Урматтуу мекендеш, Аллах акыл берди. Ак менен кара жолду көрсөттү. Тандоо сенин колуңда. Ошондуктан ойлоңгун. Мүрзөгө эмне менен барасың? Эмнени алып барасың? Ошол эле кезде урматтуу мекендешим, дагы бир негизги маселеге токтоп сөзүмдү аяктаймын. Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Керимде А'удhu billahi mineşşeytanirracim. İnnehu men qatala nefsen bighayri nefsin ev fasadin fil ard. Fekannema qatala an-nase cemi'a.
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Kimde-kim bir nafs öldürse, hiçbir sebepsiz, yerde bozukluk kılıp bir nafs öldürse, bir candı öldürse, bardık insaniyatı öldürgen siyahtı günökör болады. Kim bir ödün yaşausuna sebep olsa, bardık adamga yaşau tartılağандай soğupka жетет deydi. Tilekке karşı urmatlı mekendешim. Nafs adam öldürүү деген бүгүн кылыч менен, автомат менен же курулуштан бирөөдү өлтүрүп коюп эмес. Канчалаган мусулмандын кыздары аборт кылып атат. Алда nafs, bir can. Аны өлтүрүүгө себеп болгон ким? Мариям энебизди алар абадан алып эме болгон жок. Адам сүрөтүндө болгон карышкырлар nafsın тие албастан ошо байкуш алысты ойлоп болгон, кумарын тие албаган бирөөдүн боюна бүтүрүп калды. Ал эмне кылат? Кыздарыбызда да намыс кылган жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде сахабалар жыйнайтта bir hadis айтат. Ал hadisти айткан кезде сахабалар таң калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Валлази нафси биядих, кейфе антум إذا فسق شبابكم وطغى نساؤكم كيف أنتم кантип баш көтөрөсүңөр? Эркектериңер дини тайкы, кыздарыңар сойку болуп калса, жерде кантип баш көтөрөсүңөр дейт. Кыздарыңар денесин саткан, эркектери бузук, дини тайкы, ошо арзанетке кумарын кандырганда кантип баш көтөрөсүңөр дейт пайгамбар. Сахабалар "Авакаин залика ya Rasulullah?" O Allah'ın elçisi, musulmandын балдары dinde tayqı, dinde bekim bolboston, kızları soyku olup kalabı dese Peygamber aytat, "Vallazi nefsi biyedih ve aşaddu minhu seyakun." Menin canım kolunda olgan Allah'a kasam içem, mundan da jaman kun bolot deydi. Kanday jaman kun bolot? Kızları soyku, erkekleri buzuktan keyin andan da jaman kun bolobu. Oba mundan da jaman kun bolot deydi Peygamber. Andan jaman emne dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Keyfe entum?" Kantip yüz baş götürösüңөр? "İza taraktum el-emru bil ma'ruf ve nahy anil munkar." Tuura jolga ündöbөстөн, birөөдү tuura jolga çakırбастан, tuura emестен тыйбай каласыңар дейт. Amr-ı ma'ruf кылуу, birөөдү tuura jolga çakыруу, birөөдү tuura эмес жолдон тыйуу жанагыдан да жогору турат экен. Ошо биздин кайдыгерликтен менин жердешим, мекендешим, bir тууганым, айылдашым, райондошум бул жолго барба. Кудайдан корк деп тосподук. Amr-ı ma'ruf кылып тура жолго үндөбөдүк. Тура эместен тыйбаган үчүн ошондой пайда болду. Сахабалар, "О Аллах'ın elçisi, кантип мусулмандын баласы болуп, тура жолго үндөбөй, тура эместен тыйбай калабы? Бул мүмкүн эмес" деп алар акылына сиңдирилген эмес. Мусулман кайдыгер болобу? Birөөдү тура жолго чакырбай, тура эместен тыйбай калабы десе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Жаным колунда болгон Аллахга касам ичем, мундан да жаман күн болот" дейт. Андан жаман кайсы күн? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Силер тура эмести тура көрүп, ден рожденияны тура көрөсүңөр, вечирлерди тура көрөсүңөр, намаз окуган жолукчандарды тура эмес көрүп каласыңар. Кудай жолунда жүргөндөрдү тура эмес көрүп каласыңар. Тураны тура эмес, тура эмести тура көрүп каласыңар дейт. Сахабалар, "Ya Rasulullah, шундай да күн болобу? Мусулман тура эмес, арамды адал көрүп, адалды арам көрүп калабы? Тамеки тартпаган, пиво ичпеген басталы деревня" дейт. Өзүнчө городской, кыйын бул. Бул тос айта алат, бирок дуа кыла албайт. Тос айта алат, Куран окуй албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан, "Ya Rasulullah, musulmandын балдары тура эмести тураны тура эмес көрүп калабы" десе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Мундан да жаман күн келет" дейт. "Менин жаным колунда болгон Аллахга касам ичем, мундан да жаман күн болот" дейт. Андан жаманы кайсы десе, "Кантип силер тура эмес жолго чакырасыңар да, тура жолдон тыйып каласыңар. Мешитке барба. Намаз окуба. Дават кылба. Жүр, вечирге баралы. Birөөдүн ден рождениясына баралы. Палан кафеге баралы. Жаман жолго чакырып,
жакшы жолдон тыйып калат дейт. Ал күнү алардын арасында мусулмандар, акылман, данышмандары эмне кыларын билбей, жолун таппай калат дейт. Урматтуу мекендеш, муну 14 кылым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айтса таң калды эле. Биз ошондой болбойлу. Кайдыгер болбойлу. Бири-бирибизди туура жолго үндөйлү. Туура эместен тыялы. Кайдыгер болбостон жакшы жүрөлү. Мана Кудайыма шүгүр, менин күнүмдө 24 саатым бар. Мени угуп жаткан ар бириңдин да күнүңөрдө 24 саатыңар бар. Аллах бардыгыбыздын акылыбызды, мээбизди бирдей кылган, айырмасы жок. Сага берген вакыт менде да бар. Сенга берилген өмүр менде да бар. Бирок араңарда Кудайыма шүгүр, ушул мусафирчылыкта чеке тер менен эмгек кылып, кечке иштеп, пайгамбар Алла сүйгөн, кабарган колдору бар. Бирок бүгүн ушул жерде биздин өкүлчүлүктө окуп 5 пара Куран жаттаган балдар бар. Бирок ушул жерде 10 жылдан бери башка менен тайраңдап жүргөн менен 5 аятты билбегендер бар. Ушул жерде жүрүп, кыйналып, иштеп, ата-энесин багып, бирок намазын окуп, иман жолуна чакырып, бекем жүргөндөр бар. Бирок адам сүрөтүндө болгон мусулмандарды, кыргызстандыктарды уят кылгандар бар. Намысын төккөндөр бар. Урматтуу мекендеш, илимге аракет кылалы, илим алалы. Өкүлчүлүк, Кудайыма шүгүр, мана биздин бетте муфтият, Россиянын муфтияты биргеликте сабак уюштуруп койду. Египетте окуп келген балдар аракет кылып атат. Кимин келдиң, сен окутпайм дедиби? Тилекке каршы келгендер эмне келет? Талакка жол издейт. Бизге да телефон чалат, Москвадан чалган биринчи айдам. Талак маселеси болсо сураба. Мен телефондон жооп бербейин. Кылгылыкты кылып коюп, кыл менен оозун буюп коюп, ана бизден жол издейт. Бокту биринчи жебе. Жегениңден кийин жол издебе. Жештен мурда ойлонгон. Бул ачуучундук, кечиресиң, сөз ээсин табат. Мен силерди айтып аткан жокмун. Туурабы? Сенин да кызың бар. Балаң бар. Энең бар, эжең бар. Ал да бирөөдүн алпеште өстүргөн кызы. Илимге, урматтуу мекендешим, илим ал. Кегеле кичине илимге кызыктыруу үчүн илим менен байлыкты кичине салыштырып көрөлү. Илимди берген сайын, окуган сайын көбөйөт. Байлыгыңды чачкан сайын, берген сайын түгөйт. Илимдүүгө падышалар да, жөнөкөй инсандар да баары илимдүүгө муктаж. Байларга бир гана кембагалдар, карыздарлар, факырлар муктаж. Илимдүүдү илим сактайт, илим коргойт. Байлыгы бар адам байлыгын коргойт. Илим көбөйгөн сайын инсандын даражасы көтөрүлөт, кубанат. Байлык көбөйгөн сайын сарсана болуп кантип тосом. Кайсы сепке бекитсем, кайсы күлүш менен бекитсем, бир гана коркунуч. Илимдүү адам өлгөн кезде илими мүрзөгө бирге барат. Байлыгы бар адам байлыгы мүрзөгө бирге барбайт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, өмүр деген нерсе эң чоң капитал. Оборот кыла турган өмүрүбүз, вактыбызды оборот кылалы. Ошону колдонолу. Илим алгыла. Билбегенди билгендерден сурагыла, аракет кылгыла. Кудайыма шүгүр, мен кубанып жатканым, ушу биздин бүйетте өкүлчүлүктө бүгүн 200дөн көп, 300гө жакын улан кыздар келип окуп атат. Алды 5 пара Куран жаттаптыр. Албетте Куран жаттайм деп медресеге келген жок. Силер сыяктуу иштеп атат. Аракет кылсаңар берекеттин Кудайым берет. Ошондон урматтуу мекендеш, өмүр өтө берет. Эртең аттың ай делесин. Аттың ай. Кана жаштыгым болсо, белимде күчүм болсо, мурдагыдай зээним болсо деп. Бираз акчасы, айлыгы көп экенде бир фирмага барып, орус тилин үйрөнүп атасың, англис тилин үйрөнүп атасың, тилиң сына турган Кытай тилин үйрөнүп атасың. Эмне үчүн Фатиханы үйрөнбөйсүң? Эмне үчүн ихласты үйрөнбөйсүң? Мен жылда келгенде бир нерсени айтып жүрөм. Көптөгөн мусулмандын балдары тос айтканда келиштирип айтат да. Бир айтып коеюн деп. Бирок кызын узатып жаткан кезде, баласын үйлөп жаткан кезде, же атасы каза болуп калган кезде алакан жай бата кыла албайт. Бир Фатиха окуй албайт. Намыс кылыш керек. Жерге кирип кетиш керек.
атаңа енеңе бір Құран оқи албасаң, қызыңды ұзатып жатып бата бере албасаң, есіңерді ескертіп да қайталап қойын, емі тос айтқандарға жылда айтып қойып, тос айтқандар емі жақшылық болсын, игілік болсын дебейді. Атың өшкір арақты қармаған кезде Аллах сыйлап берген ақылымды жоғалту үшін, адамдық сыпаттан айвандық даражаға түшу үшін, адал емгеккенен тапқан ақшамды арамға іштету үшін, елі жеріме шерменде болу үшін, динімді, елімді, жерімді шерменде қылу үшін, айван сияқты көшеде жығылып, шымдарымды бұлғап қою үшін, балдарыма жаман үлгі болу үшін, елдің башқаның налатына қалу үшін деп көтеріп, жүрегіде Аллах, Алла деген Алланың ху ісмini шығарып, анан жұта беріш керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, «Ла яшрабул хамра хина яшрабуху ва хуа муъмин». Иманды адам арақ ішкен кезде аның иманы болбойды дейді. Иманы көтеріліп шығып кетеді. Урлық қылған кезде аның иманы болбойды. Иманы шығып кетеді. Зина қылған адам, зина қылған кезде никесіз, жаман ішке барған кезде аның иманы ажырап шығып кетеді. Имансыз болады ал. Ошоның жаман жаса урлық қылған кезде. Ошондон урматтуу мекендеш, келиңиздер. Баарыбыз Аллах Таала угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадистерге амал кылуу насип этсин. Ондай кыйын, ысык жерде сабыр кылып уктуңуздар. Аллах Табарaka ва Таала силерди угуучу бенделерден уккан аят хадистерге амал кылуу насип этсин. Ар бириңердин бул жерге келип коюп келген кадамыңарга Аллах миңдеген сооптор жазган болсун. Келе жаткан ыйык Рамазан айында Аллах Таала каалагандай орозо кармап, Аллах Табарaka ва Таала пайгамбардын тили менен уада бергендей бардык күнөөлөрдөн аруланып, Кудайым буйрса иншалла бейишке барган кезде Райян деген эшиктен баарыбыз бейишке кирүү насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Екі-үш мәселе бар екен, ошоға бір жооп берип койсок. Андан кийин балдарга берсек кийин, оштуруу тобу. Биринчиден мынау укол маселеси. Орозо тутканда укол алса оозачылабы деп. Биздин мазхаб боюнча түздөн-түз ашказанга же түздөн-түз мээге укол бериле турган болсо оозачылат, венадан боло турган болсо оозачылбайт. Ошондо да сактаныш керек, мисалы укол албаганга эле такыр эле. Эгер аргасыз болуп кала турган болсо ушул. Экинчиден, билип билбей тамак ичип алса, жеп алса, буга туугандар ооз ачылбайт. Ооз ачылбайт. Аябай суусаганда оозуңузду чайкасаңыз боло берет. Бууздак суу менен чайкасаңыз боло берет. Иш учурунда чаңкаганда оозду чайкаса боло берет. Бирок чайкагандан кийин оозда кичине нымдуулук калып калат да, ошону шекке калтырбастан дагы бир жолу түкүрүп коюңуз дагы болду. Оозду чайкап оозуңуздан сууну чыгарасыз, андан кийин ошо кичине нымдуулукту токтоп туруп бир түкүрүп коюңуз болду. Кийин шилекейиңизди жутсаңыз, шайтан баспаса да ал ачылбайт. Ал ачылбайт ona. Андан кийин мынау эме маселеси боюнча. Жерде айтат, иштер оор стройкада иштейбиз. Эми Алла разы болсун, туура бул жерге кичине ушундай акча табабыз деп келип, бирок пайгамбарыбыз айткан Рамазан айда момундун рызкысы көбөйөт деген. Ошого бул жерде азыр мына Абшкырдан аябай жакшы маселелерди айтып берип кетти. Куран окуганга көбүрөөк көңүл бурайлы. Куран окуган Курандын айы болуп аткандан кийин менмин деген аалымдар дагы кандайдыр сабактарын, китеп жазгандардын баардыгын бир тарап коюп коет дагы, саартан кечке Куран окуганга көңүл бурат да. Рамазан айы Курандын айы. Мына жакшы бир мүмкүнчүлүк болот. Жумушту мен жеке өзүмдүн тарабымдан айтат элем, бир аз азайтса жакшыраак болмок. Анан кол алдыңызда бирөөлөр иштесе, алардын дагы жумушун кичине азайтып берсеңиз жакшыраак болмок. Анан Кудай кааласа иншалла жакшы курсакты тойгозуп, коркпостон кармай бериңиз стройкада иштегендер. Кудай кааласа иншалла учурларда, кандай кыйын учурларда ата бабаларыбыз ачкачылыкта деле ушундай бир эле нан менен, бир утам суу менен дагы орозо кармап келишкен туугандар. Биде китеп боюнча экен баягы Курани Каримдин Максат ажы сиз Чубак ажы менен биргеликте Курандын тафсирин жазганыңыздар эле дейт. Ошол баягы биринчи бөлүгү Курани Каримдин тафсири чыкканда Хидаятул Кур'ан, Кудай кааласа экинчиси даяр болуп атат, буюрса чыгып калат. Ана дагы бир суроо, араб тилин каерден үйрөнсөк болот, ниетим бар эле, канча убакта үйрөнсө болот деп. Бул өзүңүздүн аракетиңиз. Мына азыр эле Дамыл айтты, бул жерде өкүлчүлүк бар. Балдар үйрөтүп атат. Ошол жерден жакшы үйрөнсөңүз болот. Узак жакыныңызга карап туруп, араб тилин билген, үйрөнүп келген адамдардан үйрөнсөңүз болот. Тажвидти үйрөнүү өз алдымча болобу деп. Эми азыр мындай устаздын алдында бул совсем башка да.
Такыр эле мисалы жумушта болсоңуз, контейнерде отурсаңыз, кулагыңыз менен тажвидти коюп, өзүңүздү ошо тамгаларды чыгарганга аракет кылсаңыз болот. Бирок сөзсүз устаз керек туугандар. Таухид, урматтуу муфтий, ат-таухид жөнүндө айтып бериңизчи. Москвадагы жерлештердин мусулмандарга байланыштуу кандай иштерди кылмакчысыздар? Таухид деп туугандар ушу жакшы түшүнүп алайлы. Таухид деп көтөрүп, бирок пайгамбарыбыз сахабалар бир да таухид деп сөздү айткан эмес. Бардыгы эле иман деп сураган. Иман сөзүнүн тафсилдери келет. Бардык хадисти караңыз, таухид деп. Биз кийинки учурда таухид деп алып туруп, аркасынан бир туура эмес жака эле тартып кетип атабыз да. Таухид Алла Тааланы бир деп билүү. Ваххада ювахиду таухид, Алла Тааланы бир деп билүү. Кандай? Караңыз, бул жерде тууганда суроо берген өздөрү түшүнүп атат, азыр менин сөзүм кайдан башталат экен. Асма сифат бар бул жерде. Таухид улухия рубубия бул жактан мен сизге бир кыска нуска айтып коеюн, бардыгыңызга түшүнүктүү. Алланы бар, бир, жалгыз, жеке, шериги жок, махлукка окшош эмес. Алла субханаху ва таала затында, сифатында махлукка окшош эмес, сыйынганга лайыктуу жалгыз гана Алла, суранганга, тилегенге лайыктуу жалгыз гана мына таухид сизге бул. Нары терең кирбеңиз. Ал жерде аяты муташабихаттарга тиякта терең кирбеңиз. Алла Таалага биз караңыз, кандай бир сифаты Куранда айтса, ошондой ишенебиз. Бирок Алла субханаху ва таала махлукка окшотпойбуз. Алланын колу, Алланын жүзү, биз ошондой ишенебиз Алла субханаху ва тааланын колу, ят, вадж жана башка. Бирок сиздин биздин колубузга, сиздин биздин жүзүбүзгө жана окшотпойбуз. Сиздин биздин басканыбызга, жогору жактан түшкөнгө, бир жерге отурганга ага окшотпойбуз туугандар. Анткени Алла субханаху ва таала махлуктун сыпатынан таптаза. Шуну жакшы неме кылып алыңыздар. Кийинкиси келечекте Кудайым буйурса, мына Алла Таала кандай шүгүр кылайлы, будан эле кече жакында эле 30-40 жыл мурда ушул жерде мечитте бир оз сөз сүйлөй ала белек. Караңыздарчы, кандай Алла субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берип, болгондо дагы Москвада, центринде кандай сиздер биздер менен ынтымакта жакшы отуруп сүйлөшүп атабыз. Анан мына жерде да бир кошуп айтып кете турган нерсе туугандар, улут арасында бир маселе да бар экен. Улут арасында таджик, өзбек, казак, кыргыз, даргин, чечен, татар, кандай деген улуттар болбосун. Мейли, башка мына орус улуту, украин улуту туган, биз бардыгыбыз бир адам атанын баласыбыз. Бир аба эненин балдарыбыз туугандар. Ошондуктан туугандар улут, көп улуттуу шаарда болчу. Көп улуттуу шаар. Биз башка улуттар менен да жакшы саламдашта болойлу, жакшы көз карашта болойлу. Мусулманга болгон укуктары көп, укуктар өтө эле көп. Бирок токтоп кетсек болот, кээ бир алымдар айтат, 3 укукту айтат. Ошол 3 укукта башка укуктардын баары ошо үчөөнүн ичинде дейт. Биринчиси, мусулманга бир пайда жеткириңиз, колуңуздан келсе пайда жеткириңиз, пайда жеткире албасаңыз зыян жеткирбеңиз. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз дайыма, көтөрө албасаңыз кыжалат кылбаңыз. Үчүнчүсү, мусулмандын аркасынан мактаңыз, мактай албайсызбы, жамандабаңыз туган. Ушул нерселерди жакшы биз эске алып, анан башка мусулмандардын бардыгына эле салам, бардыгына жакшы мамиледе болуп, айтпадыкпы Алла субханаху ва тааланын бендесибиз баарыбыз. Мусулмандар эми имандуу бир туугандар, мусулман эместер инсандык бир туугандарыбыз туугандар. Антип бул жерде жашап атканыбызда бардыгы пайгамбарыбыз Меккеден Медина көчүп келгенде дагы яхудилер бар эле, насара христиандар бар эле, ошол жерде мушриктер деле бар эле, бардыгы менен эле мамиле кылып жашаган. Бардыгына эң биринчи келишим улут дин конфессиялардын ортосунда ынтымак келишимин пайгамбар Мухаммад алейхиссалам орноштурган туугандар. Ошондуктан иншалла буларды жакшыраак бир мамиле карайлы. Так. Андан кийин оору адамдарга орозо тута берсе болобу депчи? Жок, оорукчандарга Алла субханаху ва таала өзү уруксат берген туугандар. Буларга жеңилчилик берген. Орозо кармабай койсо боло берет. Кээ бир адамдар тез тамак жеп жүрүш керек. Кээ бир адамдар ушундай. Албетте биринчи жакшы тамактанып, бир-эки коркпой эле кичине кармап көрүңүз бир күн, 2 күн эгер такыр болсо мейли. Жөндөн узактан эле коркуп таштап койсо болбойт. Ал эми оорусу дайыма болуп келгендер, алар оозун ачып эле турат. Оозун ачканда дагы башкалардын көзүнчө эмес, орозо туткандардын көзүнчө эмес, өзүнчө тамак жесин, анан фидиясы бир фитр садаканы ошону берсин. Фитр садака боюнча бир суроо. Фитр садака боюнча туугандар өзү туура шариятыбызда будайдын өлчөмүндө берсе болот. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мейизден берген. Фитр садаканы бүгүнкү күндө будайда, эми бул Россияда өзүнүн баасы болсо керек. Бирок өзүңүздөр караңыздар, будай канча турат, мейиз канча турат. Колунда бар кишилер эгерде бир мейизден чыгарып кембагал берип отурган болсо, бир топ маселелер да чечилмек. Касыр намазы тууралуу туугандар, бизде былтыр бир чогулуш болуп, алымдарыбыз жыйылып, 77ден тартып 120га чейин километрге чейин фатвалар айтылат эле, 90го токтогонбуз.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушу 90 километрге, эгерде 90 километрден нары бара турган болсоңуз, ушу бүгүн чыккан учуруңузда менен сиз мусафир катары эсептеле бересиз. Эми пешим, асыр, куптан ушулар эки рекеттен окулунат. Эгерде масы кийип алган болсоңуз, ага бир күндүн ордуна 3 күнгө айланат тугандар. Ошолорго мисалы эми орозо тутканга ал күнөкөр болбойт, албетте тутса жакшыраак болот. Азыр бүгүнкү күндө самолеттер менен тез-тез жете атпайбызбы? Ушул маселелерди бир эске алсак жакшы. Андан кийин бир айтып берем, бул аманат катарында окуп коеюн. Урматтуу Хазирет Мутак, сиздерден сураныч, биздин жердешибиз Аселя Кожомкулова дейт. Суранычы боюнча ушул айылга операцияга жардам берүүгө жамаатка кайрылып жарыя кылып коюңуздар дейт да. Дареге бул мындай экен, Кожомкулова Мырзабек дейт, коду бар экен, жазып коюптур. Буну кийин окуп коет го дейм, телефон эстей албаса керек. Кыргызстанда экен 0555 36 70 02 дейт. Жардам эгер бере турган болсо ушуларга неме кылып койсун дейт. Орозодо мисвак колдонуш боюнча, туугандар, биздин мазхаб менен бул жактагы Шафи мазхабтарынын айырмасы бар. Мисвак колдонушлук бул жагымсыз жытчы, жагымсыз жыт. Алла субханаху ва таалага мистен да жакшыраак деп орозо туткан кишинин туурасы хадисте келет да. Бирок Абу Ханифа рахматуллаху алейх бул мазхаб боюнча мисвакты колдонсо болот, жакшы болот эле деген. Бул ушул жагымсыз жыт өзү орзуткандын ашказандан келип чыга турган. Ошонуку кетишлиги, ал эми бу тиштикине маселе эмес. Ошондон мисвак колдонсоңуз туугандар боло берет. Анан көзгө дары тамчылаш боюнча бир маселеде. Бул жерге көзгө дары менен бул ооз ачылбайт. Алымдарыбыз таккик кылып ушуга жетти, көзгө тамчылаш ачылбайт. Албетте кулак менен мурундан эгер дары тамчылата турган болсоңуз, анда ооз ачылат буга. Буга ооз ачылат. Бул жерде эстеш керек. Кускан боюнча маселеде. Кусуу ыктыярсыздан келе турган болсо, бул ачылбайт. Өзүңүз ыктыярды өзүңүз куссаңыз, ал дагы өзүңүздү кармай албай турган деңгээлде, оозуңузду кармай албай турган деңгээлде болсо, анда ооз ачылат. Буну иншалла биз кичине эске алып коюшубуз керек. Так. Сиздин чейин колдонсо санат кеңирээк. Мындай кичи түшүнсүз жазылып калыптыр. Россияга келип жүрөбүз. Кээ бирлерибиз аялдары Кыргызстанда бул жакта 6 айдан ашык жүрүп калса, аялың менен никең бузулат дейт, талак түшөт дейт. Жок, бул маселе мындай. Аялга өзү талак бербесе, эч кандай талак түшпөйт. Канча күн болсо делечи. Бирок өзү ошондой бир нан нафакасыз таштап коюшлук. Кээ бирлер ойлойт, бу жакта туруп алып эле акчасын бере берсем болот деп. Жок, нафстин дагы акысы бар тасырлар. Ошондуктан эң жакшысы бул жерге келип аткандарга биз азыр Кудай кааласа ишти баштап атабыз. Туган, Кыргызстанда Москвага иштесеңиз, аялыңызды алып барып иштеңиз, чогуу эле. Же болсо бул жерде чогуу болуңуз. Келечекте азыр балдардын маселеси бар. Кээ бирлер бул жакта балдары кайсы үйдө кандай чоңоюп атат, ким көзөмөлдөп атат, ким контролдоп атат. Туган, ата-энедей тарбияны балага эч ким бере албайт. Жана билип алыңыз, тарбияланган бала ата-энеге андан улуу неемат жок. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ар жерге таштап, ар жактан балалар ушу жакшы эмес. Ошонго жакшыраак бир көңүл бурушуңуздар керек ушу маселеге. Анан мына никеси бузулуп калат деген боюнча. Нике бузулбайт буга. Нике талактан, сөзсүз ажырашуу ниетинден же талакка жакын киная сөздөрдөн гана бузулат. Бирок ушул жерде ишe карап туруп, кээ бирлер совсем кабар албай андай кылган, ток, зулумдук кылбаңыз. Ишиңиз ишке эч качан чыкпайт, жүрөгүңүз тынч болбойт. Ахиретиңиз оңолбойт тугандар. Бул жакта жума күнү кээ иштери болуп калат, кээде иштерде болуп калабыз дейт, жума жооп бербей коет жуманы. Тугандар, эгерде жума жооп бербей койсо, начальнигиңиз, директоруңуз ошону айткан сөзүн угасыз. Жуманын бир шарттары кожоюнуңуз уруксат бериш маселеси бар. Ошон үчүн ошондой адамдарга ал пешим эле окуп аласыз. Албетте жакшы иштеп көңүлүн таап, анча-мынчамда кичпейилдик менен уруксат сурасаңыз, Кудайдан дуа кылсаңыз, иншалла уруксат берсе, жумага барып келиңиз. Бирок болбосо урушуп кетүүгө, же болбосо ал ишти таштап башка ишке кетип калууга ушул уруксат бербей коюу себеп болуп калбаш керек. Кыргызстандагы казылар исламдын негизиндеби же демократиянын негизиндеби дейт. Субханалла. Шарият казылардын кыла турган иши эмне дейт? Тугандар, Кудайга шүгүр, иншалла, ислам бир күндө келген эмес, пайгамбарыбызга 23 жылда Кур'ан-ы Карим түшүп, бирде түшкөн эмес. Аракты билесиздер, 3 этап менен барып арам болгон. Барып туруп бардык өкүмдөр инсандын даярдык болгондон кийин келген. Шариятта Кудайга шүгүр, казыларыбыздагы Кыргызстанда казылар акырын ишти алып барып атат. Анан кийин ал жерде демократиянын кээ бир жерлеринде ал шариятка лайыктуу эле, албетте кээ бир жери лайыксыз, лайыктуусун Кудайга шүгүр кармап келе жатышат. Бир
Арзыбеков Баянас дейді, Кадырович деген бала қату ауырып жатады дейді, Бишкекте екен операцияға дейді. Алла Тағалам шипа берсін, шипадағы камила ажила мустамир ата қылсын Алла Тағалам. Ресторанда іштеймін дейді. Чочко бар. Бирок иштеп атамды ажыға жөнөтүп жатам. Болобу, жа кайтарылды. Жа кайтарайын ба дейді. Ресторанда іштеймін. Чочкосу бар, чочко сатылған ресторанда іштеймін. Қараңыздар. Арақ мәселесі, чочко мәселесі, арамдығы бірдей еле. Пайғамбарымыз налат айтқанға арақ жасағанға дағы, сатқанға да, сатып алғанға дағы, ташығанға дағы, көтеріп алып барғанға дағы, жібергенге дағы толтыра. Бардығына налат деп айтқанда, Алланың рахматынан ұзақ болсын депче. Ошында тұрғанда бірі айтады ба, ташып алып тек алып барабыз, бияқ алып барабыз деп. Жоқ, ал болбойды. Ал да ошондай эле күнөө болот. Чочкон куда ошондай. Ажылык, мечит куруу ушундай ибадаттар адалга гана курулган. Бул адал менен баш керек туган. Ошон үчүн азыртан иншалла бул маселелерди карап туруп, андан башка иштерди издеңиздер, Кудайым иншалла ырыскы берүүчү адалдан бере алат тугандар, Иншалла. Так, сүйгөн кызым инвалид, үйлөнсөм болобу дейт. Буну мейли караңыз. Буну ата-энеңиз менен кеңешиңиз. Бүгүнкү күнү биз ата-эне менен кеңешпегендиктен өтө көп кесепеттер. Сүйүү менен эле үйлөнүп алып, эмне үчүн тез ажырашуулар? Ушунун себептеринин бирден бири ушул. Ата-эне менен кеңешпестен туруп, өзүңдөн ошо сүйгөндөр ошо кумарына батып алып үйлөнүп, эртеси күнү болбой калат. Андай кылбаңыз. Ата-эне ушунчалык чоңойтса, мен оюмча Абдушкур Дамлан ата-эне боюнча маселе айтканы жетиштүү эле болсо керек. Ошондой биз ушундай бир жакшы чоңойткондон кийин кантип сиз кеңешпестен туруп үйлөнөсүз тугандар. Ошо кеңешиңиз инвалид боюнча, башкасы боюнча макул? Ассаламу алейкум, Сатажа Абдушкур ажы, Алла сизден разы болсын, бат келип туруңуздар. Рахмат, Кудайым буйурса иншалла. Аракет кылам. Зына боюнча баян айтып өтпөйсүзбү? Эми убактыбыз билбейм эми канча экен азыр. Бул жакта балдар менен кеңешип коелу. Тек бир эмеңер убактыбыз келен элеби? Балдар. Келен эле. Тугандар, Алла субханаху ва таала арам кылган нерсени зыян өтө чоң да, караңыздар. Кайсы коомдун жаштарынын адеп ахлагы, кайсы коомдун жаштарынын адеп ахлагы жана никесиз кошулгандыгы күчөйсө, ал коомдун жок болушуна күбө ушул дейт. Тугандар, буга такыр биз жол бербешибиз керек. Адам атабыздан келе жаткан ушу ак нике менен кошулуңуз, жаман нерсеге кошулбаңыз. Bir sahabalardan sura түшкөндө, биздин күчүбүз жетпейт нике кылганга кандай кылайлы депчи, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эй, үйлөнгүлө, көзүңөрдү жана уяттуу жерлериңизди сактай турган нерсе бул. Эгерде күчүңөр жетпесе, анда ороза кармагыла" деген. Адам ичиндеги шахватын, кумарын сындырыш үчүн, ошолорду төмөн кылыш үчүн ороза кармаса, жаман иштерге барбайт дейт тугандар. Анан бир нерсени, баалы пайгамбарыбыз айтканы көз дагы зына кылат деген, тил дагы зына кылат деген, зынанын башталышы көздөн башталат деген. Ошондуктан тугандар, көздү намахрамдан сактайлы. Алланын өкүмү: "Кул лил муъминат", вал биринчисинде "Кул лил муъминин ягудду мин абсарихим" деп, "Ва яхфазу фуружахум" деп Алла буйрук берип атат. Көздөрүн төмөн кылсын, уяттуу жерди сактасын депчи тугандар. Ошондуктан иншалла буга биз аракет кылайлыбыз. Так, жолугуп сүйлөшсөм суроом бар эле. Мелем карап көрөбүз тугандар, азыр убакытка карап. Бул жерде ар жерде нике кыйып кете берет экен, эки адам баш кошулсачы, андай кылбайлы тугандар. Никенин шарттарын билген, таза, ушу тугандар жакшынакай чакырып, бул жакта мына өкүлчүлүк бар экен. Ушу балдар менен жакшынакай кылсак, иншалла эртеге бир проблема болбойт. Анан 4-5 топтола калып эле нике кыйып берсе, бул жакшы эмес тугандар. Шуга бир кошумча айтып коелумбу? Жана нике маселесине бир кошумчада, урматтуу мусулман бир тугандарым, силерге түшүнүктүү болушу мындай элестет. Бирөөңүн машинең бар. Өзүң оформить эткенсиң. Сени счеттон чыгара эле өзүңдүн эмеңден чыгарбастан башка оформить ете алабы? Бирөөдүн никеси дегенде никелеп алат экендир. Андай болбойт. Никени кыям деген адам молдонун милдети кызды сураш керек. Бирөөдүн никесинде жок бу. 2 жылдан бери карабайт дейт. А сен оны счеттон чыгарган эмес. Сен бирөөгө оформить ете албайсың. Бирөөдүн машинесин мине албайсың го.
Bir, andan keyin bирөөдөн талак алган болсо, жоону бергенден кийин аял этеккир көргөн аял. Министрациясы келсе этеккир идда деп коюп. 3 жолу этеккире келиш керек. 3 жолу таза болуш керек. Мунун жатыны таза. Бирөөдүн эгин эккен жерге экинчи адам эгин экпейт. Түшүндүңүз? İddia деген нерсе бар. Эгер bir oğruluk менен başka маселеден эгер этеккири келбесе, ал 3 ай күтөт. 3 айдан кийин жатыны таза деп башка турмушка чыкса болот. Эгер бирөөдөн талак алган кезде, ажырашкан кезде боюнда болсо, бирөөнүн эгилип койгон эгинини көтөрүп жүрсө, ошону оруп алмайынча төрөгөндөн кийин 40 күн нифас жатыны таза болмоюнча башка албайт. Эгер күйөөсү өлүп калса, анда 4 ай 10 күн күтөт. Эгер күйөөсү өлгөн кезде боюнда болсо, 1 айлык боюнда калган болсо, ошо 9 айда төрөбү, 8 айда төрөгөнүн күтөт. Төрөп бүткөндөн кийин нифас көрүп, жатын таза болгондон кийин башка никеленсе болот. Эң жаман нерсе ушул жактан көп кабар бар. Бирөөдүн аялын экинчиси алып алган, бирөө жооп берилет, үчүнчүсү алып алган. Десе, мага 1 айдан бери карабайт, 1 жылдан бери карабайт. Караса карабаса, ал бирөөдүн никесинде. Бунтип никелеген кезинде, эгер бирөөдүн никесиндеги аялдаса, бул зинадан эч бир айырмасы жок. Эң чоң күнөөгө барасың. Зинадан дагы 2 эсе мунун күнөөсү эмес. Бирөөдүн аялы менен эме болот. Эми шашпай туруң. Бизге бир маселе айтып калды, бир аксакал да. Бул өзүбүз да мындай эл эстетип көргөн балдар. Эгер могу башка баш ийсең, могу акылдын айтканын кылсаң, башың көтөрүлүп, элдин жүзүнө карап жүрөт экенсиң. Пасырага баш ийсең, жерди карап каласың. Бирөөдүн бетине карай албай каласың. Алла разы болсын да мына. Неде бир топ маселелер бар экен, тынчтап угуп алайлы. Зекет бергенибизде өзүбүздүн туугандарга берсек болобу? Туугандар кыйналып жашаса. Зекетти ата-энеге, бала чакага, неберелерге, чоң ата чоң энелерге, аял жана күйөөсүнө берсе болбойт. Бир туугандарга берсе болот. Аталаш, энелеш, баардык мисалы ошо бир туугандарга берсе болот. Мен иштеген жерде икондорду жасашат. Бирок намазга тоскоолдук жок. Ошо тапканым адалбы? Эгерде сиз икону жасап алсаңыз, тапканыңыз адал. Аялы күйөөсүнөн көңүлү калып, аял ала бер. Күйөөсүнөн көңүлү калып, аял ала бер. Мен ыраазымын деп жооп берип жатат. Бирок талак берген эмес. Жок, ана ыраазымын деп жооп берип жатса, бул талак болуп калат. Бир чекке коюп туруңузбу, аралашып кетпесин. Талак болуп калат. Талак алганыма 2 жыл болду. Бирок инилерим айтты, турмушка чык деп айтышты. 2 кызым бар. Мен чыккым келбейт. Турмушка эмне кылышым керек? Жок, урматтуу карындашым. Турмушка чыгыш керек. Анткени ыймандын толуктугу, ыймандын сактанычлыгы турмушка чыгуу менен. Эми тагдыр ушундай жазылып калган болсо, жалат болбоңуз. Кудайым иншалла жакшы күндөрдү насип кыла берет. Себеп адам жаш болгондон кийин ар биринде напсиси бар, ар адамдыкы. Ошого иншалла бул турмушка чыгыш керек. 2 жыл болду ажырашканыма, талак бербей жатат. Эмне кылышым керек? Бул экинчи маселеси. Талак берүү, туугандар, урматтуу мусулмандар, эркектер караңыздар. Эгер токтотолмос суроолор көбөйүп кетти. Мынанычы, бирөөнүн кызын же алып жашабай, же талак бербей асып коюштукту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаман айткан. Ошондуктан же жашаңыз, жакшынакай кеңешип, келишип, бардыгына ортого жуучу салып, кечирим сурап жана башка, болбосо талак берип, башын бошотуп коюңуз таксыр. Андай кылып эле талак бербей алып жүрө бериш болбойт туугандар. Аялды үйүнө кет десе талак түшөбү? Ниетиңизде ажырашуу жок болсо түшпөйт. Мен гражданин Россия, апам гражданка Кыргызстан. Ажыга кантип барса болот? Ажыга Кыргызстандан Кыргызстандын гражданствосы менен гана бара алат. Кыргызстандын ошо жараны гана болуш керек, ошолорго, ошол паспортторго гана 3685 квота берилип, ошолор гана бара алат. Вордун балдарыбыз деп кыргызды тоноп жатышат. Бул өтө чоң арам. Кимдин баласы болсоң дагы. Жок туугандар, бунда эч кылбагыла. Жөнөкөй болсо дагычы,
Bir musulman жөнөкөй түшүп калса албагыла. Ал тоноштук, мен айтып коеюн. 3 түрлүү адамдаргачы жаназа окулбайт деп биздин шариятыбызда айткан. Ата-энесин өлтүргөнгө, мамлекетке өзүңдүн динине, ислам мусулман болсо, ошо падышага каршы чыкканга багый деп коет бугаттарды. Үчүнчүсү каракчыларга. Көздү ачайлы туугандар. Вордун балдарына. Өтө жаман нерсе бул. Арам нерсе иншалла буна сактаныш керек. Балам 6 айлык. Аялым ороза кармасам дейт. Караңыздар, ушу кош бойлуу аялдарга тиешелүү. Өзүңүзгө же балаңызга зыян болбосо кармасаңыз болот. Өзүңүзгө же наристеге зыян боло турган болсо шарият уруксат берет кармабай койгонго. 6 айлык боюмда бар. Ороза тутсам зыяны болбойбу? Ушул да сизге. Бул жакшы эменен врачтар менен жакшы сүйлөшүңүз. Ден соолугуңуз жакшы, баланын ден соолугу жакшы болсо кармасаңыз болот. Аюп алейхисаламдын окуясын сураган экенсиз, курт жеп чыккан бул убакытсы көп кетип калат. Бейишке өтүүчү көпүрө жөнүндө кыл көпүрө бар. Кыл көпүрөнү хак деп айтабыз. Кур'анда айткан, ар бир адам анын үстүнөн өтөт деген. Албетте өтүү ар кандай болот. Жума күнү жумага келбей калсак, пешим намазды жамаат менен, пешим намазды жеке-жеке окуганыңыздар жакшыраак. Жамаат менен окуштук макру деп айтат. Суром дин жөнүндө эмес, кырсты таможня союзга качан кирет? Туугандар, буга биз үчүн өтө маанилүү деп атат. Барыбыз үчүн эле маанилүү. Дуа кыла бериңиздер, Алла Таала жакшылыгынан чыгарсын. Буну маселени мен билбейм. Кыргыздар кафе, дискотекаларды көп ачып жатышат. Ушуга кандай дейсиздер? Тугандар, болбойт. Адалдан табайлы. Арамчы, бир арам аркасынан 1000 кесепетти алып келет, унутпайлы. Азырдан, эртең айтып коёмун. Эртең мененки намаз кээде уктап калып жатам, кандай кылабыз? Эгер аракет кылыңыз, будильник коюңуз, шериктериңиз болсо, ойготконго аракет кылыңыз. Ошондо да уктап калсаңыз, туруп казасын окуйсуз. Вордун балдарына кайыр болсун. Сен да кекиртегиң астында ажатканага барса өзүң чыдабаган бок карынсың. Сен да кечиресиң, ачуучундук, сийдик жолунан 2 жол чыккансың. Вордун баласынын, башканын баласынын Кудайдан корк. Сен де эртең өлөсүн. Мункар ва накир, сен вордун баласынбы, кимдин баласын сен сурабайт. Раббың ким дейт? Пайгамбарың ким дейт? Диниң ким дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Ай жисмин набата мин сухтин фаннар аулад. Кайсы бир дене арамдан өссө, арам менен тойсо, ал дене дозокко гана барат. Эртең өлгөнүңдө жаназа буйрбай калбасын. Эсиңдин барында этегиңди жыйнап, Кудайдан корк. Бала чакаңды арам менен бакпа, арамкор кылба. Дозок отун болбогун. Бетте келип алып, байкуш кебилери максат. Фаланчы жөнөттү, пустанчы жөнөттү. Ким болсо болсун. Аллахтын астына барасың. Сен да Кудайдын бир бендесисиң. Бир кыска микроскоп менен көрүлбөгөн бир микроб кирип калса, ошону менен өлүп каласың. Колуңан эч нерсе келбейт. Сен да Кудайдын махлукусуң. Колуң тийсе жийиркене турган суудан пайда болгонсуң. Башкалар жерден чыгып, сен асмандан түшкөн эмессиң. Кудайдан корк. Эсиңдин барында этегиң жыйна. Аллах Таалага тооба кыл. Бирөөдүн акын жеген болсоң кайтарып бер. Андайларга силер мындай деген. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Кудайга тапшырдым. Кудай таппас бала жок. Аларды Кудайга тапшырдылар. Эртеби кечпи иттин баласы да кароосуз калып кетет. Кудайга коркуш керек. Күчүңө ишенбе. Пил да сенен күчтүү. Сулуу болсоң тоос сенен күчтүү. Сулуу. Сен кимсиң? Урматтуу мекендеш, бири-бирибизди сыйлайлы. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын алдында кимдин таквасы болсо, Кудайдан коркусу ошол өзгөчө. Башка эч сенин удостоверениеңа, сенин дипломуңа, сенин байлыгыңа, контейнериңе минген башкага эч ким карабайт. Сен да Кудайдын бир бендесисиң. Андан кийин сиздерден суранычы. Урматтуу мекендеш, могу биздин келишибизге, могу жерде сабак болууга ушул муфтияттын өкүлчүлүгү чоң кызмат кылып атат. Кээ бирлер отуруп алып, бирөөдүн тыйынын, бирдемесин санашка оңой да. Бирок келип жөлөк бололу, жардам берели. Ушул жерде өкүлчүлүк эчкини эже деп, текени жезде деп,
özü menen biröөлөрдөн jabınıp, suranıp, oşonda butqa turup keletet. Biz eger güç birdikte, bir bolsok, bir-birizge jölek bolsok, bir-birige jardam bersek, daim iyilik bola berет. Oşoндуктан урматтуу мекендештерим, ушул бөтөн жерде жүргөн кезде bir-birибизди колдойлу, bir-birибизди сыйлайлы. Айрыкча ушул өкүлчүлүктө келип, азыр сабак окусак болобу? Болот, окуп атпайбы? Мана бүгүн биздин дагы бир келишибиздин негизи 2-3 жылдан бери окуп жаткан кыздар, балдарга алды 5 бара жаттаган. Kur'an, hadis, fiqh үйрөнгөн балдарга университеттин атынан, муфтияттын атынан, өкүлчүлүктөн биз сертификат, күмөлүк бергени келдик. Окугула, илим алгыла. Ошондуктан ушундай окуп жаткан балдарга жардам бергиле, үйрөнгүлө, биримдикте болгула. Аллах Таала ынтымактык берсин. Муфти Хазрет бир дуа берсе. Азыр bir минут экен. Тамеги тартса даарат бузулабы депчи, башыңыз галдираганга чейин тартсаңыз бузулат, болбосо бузулбайт. Биз иште 10 адам болуп жума окусак болобу, иште 10 адам окуп жума окуса болбойт тугандар. Теңирге сыйынууга деген кандай карап атасыздар? Биз бул менен күрөшүп атабыз. Бул бир 2-3 эле бир азмаз акмактын эле сөзү. Бул бардыгы суу эле калды, Кудайга шүгүр. Bir жылдан бери намазга жумага барбай эле жүрө берсем болобу, дурус болобу деп тугандар жакшы эмес. Жуманын фазилети ушуну кийинки жумага чейин күнөөлөр кечирилип, бир Алла Тааланын берген чоң майрам бизге тугандар. 18-де чыккан көп кыздар Москвага келип ушундай бузулуп кетип жатат. Кыргызстандан келе жаткан кыздарга, ошо кыз келиндерге сиздердин мамлекетке кайрылуу барбы дейт. Кайрылып ошо кыз келиндерге тоссоңор болобу дейт. Мурда да кайрылганбыз, ушу бул баарыбыздын проблемабыз тугандар. Сиздер да бул жерде тугандарга, досторго, ата-энелерге айткыла. Айланайын жаш кыздарды вообще жибербегиле депчи. Ушул жерде айылдарга барды айтсаңыздар, тез эле оңолуп кетет. Келип аткан сиздерде чоң күч бар. Биз ошондой эле Кудай кааласа мамлекетин дагы айтайлы. Макулбу? Сөзсүз же өзүнүн бир тууган карындашы менен, же болбосо апасы менен, эжеси менен, бир махрамы менен келсе бул бөлөк маселе да. Ушуну бардыгыбыз тегиз карасак, бардыгыбыз жапатырмак аракет кылсак, ишке аша турган эле болуп турат. Макулбу? Кейін анан кийин бул бидат кандай, акыйда кандай деп тургандар. Акыйдан азыр иши көп маселелер болду. Бул ишенимди айтат акыйда деп, убактыга көп кенен кетет. Негизи бая таухидти айттык. Акыйдада ошол биздеги эң негизгиси периштелерге, пайгамбарларга, китептерге, андан кийин акырын барып өлгөндөн кийин тирилмек акка, кыямат күнгө ушу ишенимдерди. Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Убактыбыз кыскасы тар экен тугандар. Алла Таалам иншалла келгениңиздерге, укканыңыздарга Алла субханаху ва таала берекелерди, соопторду жазган болсун. Андай болсо иншалла азыр жакшы дуа кылайлы. Дуа кылгандан кийин тугандар мал жерден чыгып атканда иншалла карап эми туура баарыңыздар менен учурашпаса жакшы болот эле. Бул телекке каршы убактыбыз да өтүп кетет. Шамдагы убакыт жакын. Кудайым иншалла баарыбызга кабыл кылсын. Дамла дуа кылабыз. آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين баарыбызды өзүң көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың. Баарыбызды жараткансың, тобаларыбызды кабыл кылуучусуң. Баарыбызга я раббыл аламин толук имандуулук, таквалык берген, узун өмүр, ден соолук берген, ырыскыбызга я Алла береке берген, адалдан берген. Адеп ахлагыбызды оңдогун, чыныгы момун мусулмандардан кылгын. Элибизге күйүмдүү, бири-бирибизге күйүмдүү мусулмандардан кылгын. Уяттуу мусулмандардан кылгын. Билимдүү мусулмандардан кылгын. Таквалуу мусулмандардан кылгын. Я Раббул аламин пайгамбардын шафаатына барыбызды насип кылгын. Ушу жыйыныбызда я Раббул аламин кандай бир тилек, ак тилектер менен келген болсо ошолордун баардыгын кабыл кылгын. Оорукчандардын баардыгына шифа бергин. Өткөндөрдүн баардыгын я Алла өз мээримиңе бөлөп, даражаларын көтөрүп, жайын жаннаттан кылгын. Ушул жерде я Раббул аламин ушу мамлекеттеги эки мамлекеттин ортосунда достукту бекемдеген, имандуулукту таркаткын. Я Раббул аламин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте Фирдаус бейишинде баардыгыбызды я Алла ушундай чогуу өзүң жыйнап, чогуу баарыбызды меймандагын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан я Раббул аламин канча жакшылык Я Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям канча жакшылык дуа кылган болсо ошонун баардыгын сурайбыз, баарыбызга насип кылгын. Канчалык жамандыктан пана тилеген болсо ошол жамандыктардын баарынан пана тилейбиз, баарыбызды сактагын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге кылгын, шафаатын, мухаббатын баарыбызга насип кылгын. Баарыбызды өзүң разы кылгын, баарыбыздан разы болгун. Ва саллаллаху таала ала хайр халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.